Бүгүнкү күн тартибиндеги биринчи маселе Кыргыз Республикасынын миграция мыйзамдарынын тышкы, ички жана эмгек миграция аткарылышы, миграция саясатын ишке ашыруунун жалпы абалы, миграция процессиндеги статистикалык көрсөткүчтөр, коопсуздук жана коомдук тартипти чыңдоо маселелери тууралуу маалыматтарды угуу. Баяндамачылар Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри, кошумча баяндамачылар Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, Кыргыз Республикасынын улуттук коомсуздук мамлекеттик комитети. Билим берүүнөн эч ким чакырбадыкпы? Барбы, Так, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри бүгүн өкмөттүк иш-чара болгондуктан уруксат сурады. Ошондуктан докладчы министрдин орун басары Дарманкул Уулу Бакыт. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Улукбек Зулпукарович, урматтуу депутаттар. Уруксат берсеңиздер, мен миграциялык абал жөнүндө кыскача айтып кетейин. Биздин миграциянын башаты деп эң биринчи толкун деп ушу Советтер Союзу тарагандан кийинки мезгилде айтсак болот. Ушу улутуна жараша биз мекендештерибиз көчүп баштаган. Андан кийинки этап бул социалдык биздин экономикага байланыштуу мигранттарыбыз сыртка чыгып баштаган ошол этап болду. Анан үчүнчү этабы деп бул биз ЕСке киргенден кийинки убакытты айтсак болот. Ал эми азыркы убакытта статистика такыр башкача. Мисалы Россия Федерациясында мындан мурунку убакка чейин кайрылсак, миллионго жакын 800 канча миң кишибиз жүрсө, азыркы маалымат боюнча 411 миң жарандарыбыз жүрөт Россия Федерациясында. Биздин министрлик миграция жаатында төмөндөгү иштерди аткарып атабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровдун миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыгына кол койгон. Министрлик ошол процессти жөнгө салуу боюнча жарлыктын иш чараларын ишке ашыруу боюнча максаттуу иштер жүргүзүлүп жатканын белгилейбиз. Ушул жарлыктын негизинде министрлик концепция иштеп чыккан 21-30 жылдарга ичинде иштеле турган. Белгилей кетсек, мисалы акыркы 10 жылдын ичинде миграциялык саясатта бир концепция жок болчу. Ошол концепциянын негизинде азыр биз иштерди жүргүзүп жатабыз. Азыркы мисалы биздин жарандардын санына да бир токтолуп кетсем, эң көпчүлүк жарандарыбыз дагы эле Россия Федерациясында жүрөт, 411.226. Казакстан Республикасында 65 миң, Туркия Республикасында 60 миңге чейин, Америка Кошмо Штаттарында 36 миң, Түштүк Кореяда 14 миң, жана ушул сыяктуу андан кийинкилер азайып кетет. 2023 жылы март айынан баштап министрлик бизде мекен карт деген демилген ишке ашырып, ошол боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Мекен картты алган, статусун алган жарандар, мисалы, Кыргызстанга эркин кирип чыгууга жана визадан бошотулушат. Бүгүнкү күнгө мисалы 169 жаран тапшырган мекен картка, анын ичинен 118 ошол мекен карт статусун алышты. Эгер мамлекеттерге токтоло кетсе, мисалы, мекен картты эң көпчүлүк алганы биздин Россия Федерациясынан 67 киши, Германия Федерациясынан, Федеративдик Республикасынан 69 киши, Туркмения, Корея жана ушул сыяктуулар кетет, андан кийинкилер. Калган мамлекеттерде азыраак басымдуулук кылат. Мындан сырткары министрлик диаспоралар менен жана коомдук уюмдар менен иш алып барабыз. Министрликтин чөт өлкөдө диаспоралар менен тыгыз ишти алып барып, азыркы убакытта иштерди жүргүзүп атабыз. Булардын жалпы саны, мисалы, 198 диаспоралык уюм саналат. Биздин общий.
СНГ өлкөлөрүндө мисалы 135 эң көпчүлүгү эле ошол 135 уюм СНГ өлкөлөрүндө, мунун ичинен эң көбү эле Россия Федерациясында. Мисалы Россияда эле 124 ушундай уюм бар. Андан сырткары ошо Европа өлкөлөрүндө жана Азия же түштүк өлкөлөрүндө бардык жактарында ошо азыраактар жайгашкан. 2022 жылы сиздерге маалым болгондой, биздин министрлик Россия Федерациясында өкүлчүлүгүн түзгөнбүз. Бул өкүлчүлүктө 9 киши эмгектенет. Өкүлчүлүктүн кызматкерлеринин негизги кылган жумуштары бул биздин ошол Россия Федерациясында айрыкча Москва шаарындагы биздин жарандарыбыздын укуктарын коргоо. Жана ошондой эле эң көйгөйлүү болгон айлык маяналары менен көбүнчө ошолор менен да ишти алып барышат, сот отурумдарына катышат. Жана биздин мекендештер административный нарушение кылганда, мисалы, субсик деп коет, Центр содержания иностранных граждан. Регулярдык түрдө ошол жактарга барып турушат, Сахарова барып турушат. Жалпы 1 майга карата, мисалы, айлык акыларын кайтарып берген боюнча маалымат айта турган болсок, ушу 17 миллион 660 миң рубль өлчөмдөгү акча каражаттарын кайтарып беришкен биздин эмгек мигранттарын. Кийинки токтолчу нерсе бул кайрылмандар менен же качкындар менен иштейбиз. Биздин башынан баштап айтып келсек, бизге Кыргызстанга 75 миң биздин этникалык кыргыздар көчүрүлүп келилген. Анын ичинен 70 миңге жакын адам уже Кыргызстан жарандыгын алышкан. Кайрылман макамын алгандан кийин эле биздин жарандарыбыз дароо эле жарандыкка тапшырганга укугу бар. Ошондуктан бул аябай буларга ыңгайлуу деп санайбыз. Кайрылман көбөлүгүн негизи 3 жылга берилет. Ошол убакыттын ичинде булар уже жарандыкка тапшырганга мүмкүнчүлүктөрү бар. 2024 жылдын 4 айында мисалы кайрылмандардын ичинен токтолуп кетсек, жөлөк пул алгандардын саны 4 адам, пенсия алгандардын саны 3 адам, медициналык каттоолордун өткөндөрү бар. Жана ошондой эле орто мектепке окуучуларын киргизгендердин саны жакшы эле арбын. Мындан сырткары азыр көйгөйлүү маселелердин бири болуп аткан чет өлкөлүк жарандардын иштөөсүнө уруксат берүү жөнүндө бир аз токтолуп кетсем. Бизде азыркы убакта 1 майга маалымат боюнча 5322 киши бизден уже уруксат кагазын алышкан. Мунун процедурасын айтып кереги жокпу? Эгер керек болсо процедурасын айтып кетейин. Негизи иш чараларды бул бизге чет өлкөлүк жарандар келиш үчүн, мыйзам түрүндө эмгектенүү үчүн бизге биринчи электрондук түрдө кайрылышат. Бизде азыр кызматкерлер менен түз байланыш такыры жок. Бизде evo.gov.kg деген порталыбыз бар. Ошол порталга кайрылып, документтерин тапшыргандан кийин бизде министерстволор аралык, ведомстволор аралык комиссия отурат. 4-5 министрлик кирет. Ошол комиссиянын чечими менен уруксат кагаздарды, уруксат квотаны алышат ошол компаниялар. Аны алгандан кийин булар Тышкы иштер министрлигине кайрылып, ал жактан кирүүгө виза алышып 2 айга жарандарды, чет өлкөлүк жарандарды бул жакка киргизгенден кийин булар кайра бизге келип, медициналык кароодон өтүп, анан пошлина бар, мисалы 20 миң сом. Ошол 20 миң сомду төлөп, анан карточка алгандан кийин, ошондон кийин булар легалдуу түрдө бул жакта калышат. Бирок тилекке каршы ушул моментти пайдаланып, азыр кээ бирлер ошол процедураны до конца өткөрбөй, көбү нелегально кылып коюп атышат. Бул боюнча МВД коллегаларыбыз азыр айтып кетет болуш керек. Жакшы иштер жүрүп атат. Биз маалыматтарды мурдагы аннулирование болгондарды да биз берип атабыз. Алар боюнча иштер жүрүп атат. Көп компаниялар боюнча бизге кайрылып, биз маалыматтарын толук убагында берип атабыз. Мындан сырткары бизде
цифровой кочевник деп коет, санариптик көчмөн статусун ыйгаруу боюнча. Бул статусту алгандан кийин элерге болгону регистрациядан бошотулат. Бул статус берүү акысыз болуп саналат. Мунун саясатын экономика министрлиги жүргүзөт. Мындан сырткары биздин өлкөбүздө азыр СУМ деп коебуз, чет элдик жарандардын Кыргызстанга кирип чыгуусу боюнча общий база бар. Ошол базага УКМК, Тышкы иштер министрлиги, Ички иштер министрлиги жана биздин министрликтин кароого ошого кирип билүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мындан сырткары бизде азыр кийинки аткарыла турган пландарыбыз ошол президенттин жана айтып кеткен жарлыгын ишке ашыруу боюнча, чараларды кабыл алуу боюнча иш-чараларды ишке ашыруу жана 2021-жылы 30-жылга чейинки миграция саясатынын концепциясын планын аткаруу боюнча иштер жүрүп атат. Анан бир өзгөчө суранып кете турган нерсе, урматтуу Улукбек Зулпукарович, ушуну бир мүмкүн болсо көңүлгө алып койсоңуздар. Көп мамлекеттердин практикасында сиздер билесиздер, элчиликтерде ар бир министрликтердин өкүлдөрү бар. Биз ошол бизде азыр ошол практиканы ишке ашырайлы деп ушул сунуштарды киргизели деп атабыз. АКШ мамлекетине, Англияга, Германияга, Польшага азыркы убакта биздин мигранттар көп жүргөн жерде ошолордун укуктарын коргоо боюнча жакшы иштер жүргүзүүгө, ушул сунуштарды киргизүүгө биз азыр даярдап атабыз. Мындан сырткары жана айтып өткөндөй биздин өкүлчүлүгүбүз ушу Россия Федерациясында гана бар. Ошол өкүлчүлүктө биз дагы кеңейтип башка өлкөлөргө дагы ачууну максаттап атабыз. Жакынкы убактарда өкмөт менен азыр уже макулдашуулар жүргүзүп, уруксат болсо ошолорду ушу ишке ашырганга аракет кылып киргизебиз. Мен кыскача докладым ушул. Сурооңуздар болсо жооп бергенге даярмын. Рахмат. Так, кошумча баяндаманы угабызбы? Ички иштер министрлиги менен немени же суроого жооп көтөрөбүзбү, урматтуу депутаттар? Я. Так, анда бакыт отуруңуз анда. Так, ички иштер министринин орун басары Нурбек Такабаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу Улукбек Зулпукарович, урматтуу депутаттар. Арызга белгилүү болгондой, миграция жаатындагы мамлекеттик башкаруунун негизги милдеттери Кыргыз Республикасынын кызыктарын, улуттук эмгек рыногун, чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүү коопсуздугун, ошондой эле Кыргыз Республикасынын коомдук жана улуттук коопсуздугун коргоону камсыздоо болуп саналат. Чет өлкөлөрдө жашап, эмгектенип жана окуп жүргөн мекендештерибиздин коопсуздугун камсыз кылуу, укуктарын жана кызыктарын коргоо мамлекетибиздин негизги милдеттеринин бири болгондуктан, бул багытта иш алып баруу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин приоритеттүү багыттары болуп саналат. Бүгүнкү күнү биздин министрликтин өкүлчүлүктөрү Россия менен Казакстандыкта болгону байланыштуу ушул эки өлкөдө өз компетенциясына ылайык иш жүргүзүшүүдө. Ал эми башка алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн укук коргоо органдары менен эки жана көп тараптуу түзүлгөн макулдашуулардын алкагында иш алып барылууда. Россия Федерациясында 4 кызматкер, Казакстан Республикасында 1 кызматкер Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрүндө иш алып барууда. Өкүлчүлүктүн кызматкери аталган мамлекеттерде жашаган жарандарыбыздын укуктарын жана мыйзамдуу кызыктарын коргоо милдеттерин аткарышат. Россия Федерациясынын 4 айдын ичинде Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары тарабынан издөөгө алынган 24 кылмышкерди кармап, 34 дайынсыз жоголгон жаранды тапкан. 3782 жандарға консультация берілген. 106 ар кандай иш-чараларды өткөргөн. Казакстан Республикасынын өкүлчүлүгүндө издөө алынган 4 кылмышкер кармалып, дайынсыз болгон 3 жаранды табууга жардам көрсөтүлгөн. 128 жандарға консультация берилген. 38 ар кандай иш-чараларды өткөрүшкөн. Министрлик Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору менен биргеликте
мыйзамсыз эмгек миграциясын уюштуруу факттарына бөгөт коюу максатында ошондой эле чет өлкөдө жүргөн мекендештердин укуктарын, кызыктарын коргоо боюнча тиешелүү иштерди алып барабыз. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары тарабынан республиканын аймагында мыйзамсыз миграция уюштурууга жол бербөө, алдын алуу, миграция жаатындагы мыйзамдарды чет өлкөлүк жандар тарабынан Кыргыз Республикасында белгиленген жүрүү жана эмгектенүү эрежелерин бузууларды аныктоо, аларга карата чараларды көрүү боюнча тиешелүү иш-чаралар үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келүүдө. 2022 жылдан азыркы учурга чейин чет өлкөлүк жарандардын анча өзгөчө Бангладеш эл республикасынан, Индия республикасынан жана Пакистан Ислам республикасынан келгендердин санынын өсүү тенденциясы байкалат. Калсак, статистикалык маалыматтар боюнча 2023 жылдын бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагына жүрүү тартибин бузгандыгы үчүн 29846 чет өлкөлүк жаран Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 430 беренесинде чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасына белгиленген жүрүү тартибин жана эмгек ишин жүзөгө ашыруу же транзиттик өтүү эрежелерин бузуусу. Ага ылайык жоопкерчиликке тартылган жалпы суммасы 102 миллион 161 миң сом айып салынган. Ошондой эле 2024 жылдын 4 айында ички орундарындагы мыйзамсыз миграцияны, мигранттарды мыйзамсыз алып келүүнү, чыгууну уюштуруу боюнча 168 берене боюнча жалпы 90 кылмыш иши тергелген. Анын ичинен 81 кылмыш иши сотко жиберилген. Азыркы кезде бул боюнча 3 чет элдик жара кылмыш жообуна тартылууда. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде 2024 жылдын 4 айында чет өлкөлүк жарандар тарабынан 7259 укук бузуулар катталып, аларга 39 миллиондон ашык суммадагы акча каражаттарын айыптар түзүлгөн. Өз кезегинде миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн каралган жоопкерчилик 430 берене боюнча 5500, Кыргызстан аймагына эмгектенүүгө уруксат алуу үчүн каралган мамлекеттик алымдан 10 миңден 20 миң сомго чейин экинчи категория менен бизде бир нече аз штраф экенин эске алуу керек. Натыйжада бул чет өлкөлүк жандарга өлкөгө жүрүү жана эмгек ишмердигин жүргүзүү эрежелерин бузууга алып келүүдө. Ошол себептен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинде өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыгып, азыркы учурда аталган мыйзам долбоору коомдук талкууга жөнөтүлгөн 10 майда. Чет өлкөлүк жандар арасында кылмыштуулуктун абалы боюнча 2024 жылдын 3 айында өлкөнүн аймагында чет өлкөлүк жарандар карата 125 кылмыш катталган. Ал эми чет өлкөлүк жарандар тарабынан 97 кылмыш катталган. Көбүнчө бул деген кылмыштар негизинен Пакистан, Индия, Өзбекстан, Россия Федерациясынын жарандары болууда. Урматтуу депутаттар, 17-18 май күндөрү Бишкек шаарында болгон окуяларга кыскача токтолуп кетсек, азыркы күндө ушул факт боюнча 266 маалымат катталган, анын ичинен иликтөө жүргүзүлүп, 11 кылмыш козголду. Ал кылмыштар бейбаштык, тоноочулук, каракчылык, улуттар аралык кастык козуу, массалык башка маалыматтар уюштуруу боюнча кылмыштар боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошо тергөөгө тиешелүү, кылмышка тиешелүү жарандардын баардыгы азыркы кезде аныкталып, кылмыш жообуна тартылууда. Бүгүнкү күнүгө бул боюнча жумуштар жүрүп атат. Биз айтып кетебиз, бул ошол кылмышка, массалык башка маалыматка алып барган, тоноочулукка, каракчылыкка барган жарандардын баардыгы аныкталып, кылмыш жообуна тартылат. Ички иштер министрлигинин азыркы кезде техникалык жана каражаттары толук жетиштүү. Биздин деген бүт видео байкоолор жана башка бул свидетельдердин показаниялары бар. Ошол негизинде жарандарды ушу жоопко тартабыз бар. Азыркы кезде ушундай окуялардын кайталашынын негизинде республиканын бардык аймагында иш-чаралар өтүп жатат. Бишкек шаарында эле 4000ден ашуун милиция кызматкерлери күчөткөн тартипте жумуш алып барууда. Бардык чет өлкөдө жашаган хостелдерде окуган, иштеген жерлерде биздин кызматкерлер кызмат өтүүдө. Окуяны уюштурган, катышкан, мыйзамсыз кылмыш аракеттерди жасаган бардык аныктарды аныктоо жана жоопко тартуу боюнча жумуштар азыркы кезде жүрүп жатат.
Көңіліңізге рахмат. Доклад мүтті. Рахмат. Отыра берсеңіз болады. Так. Улуттук коопсуздук комитети тарабынан эч ким келбептир бул жыйынга. Чек ара кызматынын тейлеген орун басары келиш керек болчу. Президенттин өкүлүн чакыргыла бул жака. Так, анда урматтуу депутаттар суроо жооп өтөлү. Кимде? Суроо барбы? Сөз суроо үчүн депутат Абдибаевада. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу чакырылгандар. Зулпукаров министрлер эмнеге келбейт өздөрү? Мен сизге айттым, бул маселе боюнча негизги докладчы министрибиз уруксат сурап, бүгүнкү өкмөттүк иш-чара болгондуктан уруксат сурап кетти. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги. Министри. Ошондуктан орун басарлар бул жерде бар, суроолорду бере бериңиздер. Дарманкул Улуу Бакыт ушул миграция жаатында жооптуу орун басар. Андан тышкары бул жерде Кудайберди Бакыт Эсенбекович отурат. Жана Сарыгулов Мирлан Эсенкулович. Ушул министрликтин бүт миграция боюнча жооптуу кызматкерлери. Рахмат. Дарманкул Улуу Бакыт. Силердин берген маалыматтарыңар боюнча азыркы учурда Россияда биздин мигранттардын эң көп чүлөгү 411.226 адам катталган экен да. Россияда экен. Ошол азыркы мезгилде азайып жатыптыр да. Кыргыз Республикасынын 21-30 жылдарга миграциялык саясатынын концепциясы иштелип чыгып, Кыргыз өкмөтүнүн 21 жылдын 4 майындагы номер 191 токтому менен бекитилиптир. 2022 жыл 25 жылдарга биринчи этаптагы иш-чаралар планы бекитилип, максаттуу иштер жүргүзүлүп жатат деп жатасыздар. Кандай иш-чаралар ушул биринчи этаптагы кыска айтып берсеңиз? Уруксат болсо Сатыгулов Мирлан жооп берип койсо ушул суроо. Жооп бере берсин. Урматтуу Айсаркан Ишановна, бул концепция негизи ошол жогоруда айтылып кеткендей 22-30 жылдарга бекитилген. Бул эки этапка бөлүнгөн. 22-25 жыл, андан кийинки этабы 25-30 жылдарга карата. Анан кийин бул жерде эки этапта иш-чара планы, биринчи эtaптын иш-чара пландарында 84 пункт бекитилген болчу. 84 пункттун ичинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин министрликтери кирген. Андан башка ушул миграция жаатында иштешкен эл аралык миграция мүчөлөрүнүн ушул миграция жаатында иштеген ишмердүүлүктү алып барган министрликтер местный самоуправление деп коет. Ошолор аларда кирген. Анын основной исполнители биздин Минтруд эмгек министрлиги кирет. Эмгек министрлигинен бир 40тан ашуун пункт каралган. Ал жерде ошо биздин жарандардын чет мамлекетте ишмердүүлүгү боюнча алардын кызыкчылыгын коргоо боюнча көптөгөн пунктлар каралган да, кыскача. Ал экинчи этапты болсо, жок, экинчи этап жөнүндө сураган жокмун. Рахмат. Мына сиз биринчи этап боюнча айтып атасыз да. Укуктарын коргоо үчүн ошол жакта юристтерди жок дегенде сиздер ошо камсыздап бергенсиздерби? Россияда мен билишимче көпчүлүк ушу биздин жабырланган мигранттар көбүнчө бир орус адвокат аял бар. Ошого кайрылышат да.
Биздин ошо милдет, миграциянын милдети бизден чыгып кетип жаткан жарандарыбыздын укуктарын окутуп, бир жолу келгениңиздерде биз сунуш бергенбиз. Даярдап, эгерде ар кандай кырсыктар же болбосо бир кылмыш иштери болуп калганда сыл жакка кайрылуусу жөнүндө өзүңүздөр бир мындай багыт берип, же ошо өзүңүздөрдүн бөлүмдөр бар да, туурабы? Москвада. Ошол бөлүмдөрдүн өзүнө каттап, ушу кайрылсаңыздар болот деп окутуп жөнөтсөңүздөр болот. Бизде ушу коңшу мамлекет Өзбекстанда ушинтип окутуп, керек болсо кредитин алып берип жөнөтөт экен деп былтыры бир отурумда айткам да, мен сунуш бергем. Анда силердин министриңер Маришевна эмес эле, Гүлнара Маришевна эмес эле. Андан кийин алмашты. Бул жөнүндө кандай иш-чара көрдүңүздөр? Барбы силерде ушундай? Айсаркан Ишан, негизинен юристтер жөнүндө айтып атпайм, биринчи ошого жооп берип кетейин. Биздин элчиликте юристтер отурат. Колунан келген, мисалы, юридикалык жактан консультацияларды ошолор беришет. Биздин өкүлчүлүктөгү кызматкерлер көбүнчөсү, жана айтып кеттим го, айлык акы, ушундай укугу бузулуу боюнча, мисалы, ошол иштердин баарын алып барышат. Юридикалык жактан деле колунан келишинче, мисалы, биздикилер консультация берет. Бекерби же? Албетте бекер. Азыр элчиликте, мисалы, мурдагыдан штат аябай көбөйтүшкөн. Биздин Кыргызстандын жарандары ошо Россия Федерациясынын эң басылымдуу эле азыр Москвада болгондуктан, мурдага караганда кескин көтөрүлүп, 10-го жакын почти юрист бар. 4-5 юрист ошо постоянно выезд менен иштеп ошондой. Биздин өкүлчүлүктө да бир 2 кызматкерибиз атайын ошого бекилген. Только ошо Ички иштер министрлигине ошо кармалгандар боюнча жана субсидия баруу боюнча, мисалы, по задержанию деп коебуз, ошолор боюнча 2 кызматкерибиз жалаң ошол иштер менен отурушат. Өкүлчүлүктө канча адам иштейт? Өкүлчүлүктө 9 адам иштейт. Мындан сырткары 2 техперсоналыбыз бар. 11. 11. Штат боюнча 9 водитель менен секретарь саналбайт ошо. Канча юрист иштейт? Бизде юрист деген штат жок, юрист деген штаттар элчиликте. Биздегилер ошо негизги көбүнчө эле жетектөөчү адистер, башкы адистер жана адистер иштейт. Анан ошо жердин жетекчиси, орун басары. Ошо менен жалпысы 9 адам. Бизге кайрылган жарандар ошо посольстводагы, элчиликтеги юристтер же элчиликте иштегендер телефондорун алышпайт, көтөрүшпөйт, кабыл алышпайт деп кайрылышат да. Азыркан Ишан, мен ошол кайрылууларга бир аз туура маселе көрөт элем. Анткени мен өзүм дагы жалпы санынан 11 жыл иштедим. Москвада элчиликте дагы, өкүлчүлүктө дагы, баш консулдуктарда. Негизинен телефонду көтөргөнгө атайын азыр горячий линиябыз да бар. Ал жерде мынакей тынбай ошол жерде специалисттер отурат телефондочу. Просто телефон бошобой калышы мүмкүн. Ошол гана жааттар болушу мүмкүн. Андан сырткары мына кабыл алуу боюнча күнүгө 600-700 кишиге чейин кабыл алат биздин элчиликте, Москва шаарында элчиликтечи. Түшүнүктүү. Анда 22 марттагы 24 жылда Красногорск шаарында Крокус-Сити холлдо болгон теракт жөнүндө маселе боюнча, теракттан кийин биздин мигранттар ушу биз Тажикстан, биз эле эмес, Тажикстан, Өзбекстан ушу Россия Федерациясынан чыгып кетип жатышты да. Ушу биздин мигранттарга айрыкча кандай жардам же консультация көрсөттүңүздөр? Кандай учурлар болду? Алардын укуктарын кандай коргоп жатышат? Ошол боюнча маалымат бере аласызбы? Же Россиянын бийлик өкүлдөрү менен кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү? Бул боюнча элчилик менен биргеликте тынымсыз иштер жүргүзүлүп жатты. Албетте биздин жана өкүлчүлүктө өзүм айтып кеткен горячий линия деп коебуз. Ошого болгон суроолордун баарына жооп берилип, оперативдүү түрдө биздин кызматкерлер чыгып жүрүштү.
мисалы ошол жерде биздин жабыркаган жарандарыбыздын жакындары менен биздин кызматкерлер күнү түнү жанында жүрдү десем жаңылышпайм. Ошондуктан жабыркаган жарандарыбыздын жакындары биз тарапка жалаң ыраазычылык гана билдирип атышат. Бир дагы нааразычылык биз тарапка түшкөн жок. Адамгерчиликтүү дагы мындай профессиональный дагы жардамыбызды көрсөтүп ошол жерде дайым жанында болушту. Бийлик тараптан кандай сунуштар же сүйлөшүүлөр болду? Эми бийлик тараптан Тышкы иштер министрлиги айтат болуш керек кандай иштер жүргүзүлгөн. Негизинен бул чараларды мындай киргизүүгө күчөтүү чараларды булардын коопсуздугу деп өздөрүнүн ички иштери болду да. Жок, мен айтып аткан Россия Федерациясынын бийлиги тарабынан кандай иш-чаралар болду силер менен бирге деп атам. Сүйлөшүүлөр болду, мындай болуп атат. Мына 411 000 адам бар экен, мигрант. Азыркы учурдагы статистикасын бере аласызбы? Ошол 411 000 деген акыркы маалымат. Мында мурунку Крокус Ситиден жаңы болгондон кийинки маалымат боюнча 408 000 болчу. Акыркы келген маалымат боюнча 411 000 деп ошо 3 000 адам көбүрөөк болуп келип атат. Анда көбөйүп атыптыр да, чыгып кетпей эле. Кайра көбөйүп атыптыр да мигранттар Россияда. Акыркы Крокус Ситиде болгондон кийинки маалымат боюнча ошол 408 деп келген. Кече күnkө келген маалыматта Тышкы иштерде 411 деп берип атат. 3 000 жакын көбөйдү деп. Мен ошо жооп ала албадым да, сиздер бу жактан мигранттарды даярдап жөнөтөсүздөрбү дегенге. Албетте, мынакей уруксат берсеңиздер, Бакыт Эсенбековичтин мынакей жана айткан борбордун ошо жетекчиси өзү бир кыскача ошол жөнүндө айтып кетсе. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Жанагы боюнча, ким билет, биздин домиграционный центр деген боюнча акыркы маалымат боюнча ачыла элек, бирок бизди жарандар чет өлкөгө орноштуруу борбору аркылуу Россия Федерациясына бүгүнкү күнү 385 гана жаран кетти. Анткенде Россия Федерациясына биздин жарандар көбүнчө стихийно кетишет. Бизге келип бир консультация алып же маалымат алып айткандан көбүнчө бизге кайрылбайт дагы өздөрү эле кетип калышат. Ал эми башка өлкөлөргө деп коелу, Англия болобу, Түштүк Кореяга болобу, бул в обязательном порядке ар бир жаран келип бизде бир жумалык до выездная подготовка деп коебуз, ошолорду өтүшүп кетишет. Россия Федерациясы боюнча биздин жарандар такыр бизге жолукпайт да. Болгон 385 жаран бүгүнкү күнү кетишти. Ошону силер бийлик менен, Россиянын бийлиги менен сүйлөшүп, ошо бизден кетти, каттоого алып, коюңуздар, көзөмөлдөп деген сүйлөшүүлөр болбойбу силерде эч? Бүгүнкү күнү биз аркылуу, биздин борбор аркылуу кеткен биздин жарандар боюнча ар бир жаран боюнча биз мамлекеттерге, биздин чет мамлекеттеги биздин загранучрежденияларга маалыматты берип турабыз. Ар бир жаран боюнча. Бирок дагы айтып кетейин, биз аркылуу кетпеген жарандар боюнча бизде маалымат жок. Биз алар боюнча бере албайбыз. Ошо сиздер аркылуу кетпеген жарандарга сиздер бу жакта иш алып барышыңыздар керек да. Кулактандыруу берип, мындай деп, мындай кетсеңиздер болот, же болбосо мындай маселеңерди чечип берели деген рекламаларды берсеңиздер сиздерге кайрылуу болот да. Кандай эле өздөрүнчө эле кетип калат. Алар өздөрү анчалык рискке баргандан чочуп турушат, наоборот. Асырканышаны уруксат болсо, бүгүнкү күнү бизде Мигрант KG деген сайтыбыз бар. Ал сайтыбыз бүгүнкү күнү аябай эле чоң популярдуу болуп атат. Ал жерде бүт маалымат беребиз. Чет өлкөгө чыкканда эмне кылыш керек, салт садаттар боюнча, тарых боюнча, ар бир мамлекет боюнча бизде атайын биз платформа даярдап койгонбуз. Кайсы жаран кайсы мамлекетке кетсе, ошол боюнча маалыматтар бар. Сиздерде дайыма болот, ошо маалымат? Бар. Бизде жанагы горячий линия иштейт. Андан тышкары 2 оператор горячий линияда кайрадан бизге международный организация миграции каржылап берип, алар иштешип атат. Андан тышкары Instagram, WhatsApp группаларда бүт сайтка тыккан маалыматтар биз полностью беребиз. Бүгүнкү күнү мен айтып кетейин, ошо биздин Мигрант KG сайтыбыз болсо, былтыркы жылы 250 000 адам кирген болсо посещение. Бүгүнкү күнү 4 айдын ичинде 249 000 адам кирип, полностью маалымат алып атат. Биз аны полностью берип атабыз. Рахмат, ошол багытта ишти алып барууну күчөтсөңүздөр,
бизден ошо мигранттардын укуктары толугу менен корголот деп ойлойм да мен. Дагы бир суроо, ошо 17-18 май күндөрү биздин жергиликтүү ички миграцияда жергиликтүү биздин Бишкекте чет элдик жарандар менен болгон окуяны баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күнгө чейин чет элдик студенттердин, жарандардын канчасы өз коопсуздугунан чочулап Кыргызстандан учуп чыгып кетип жатканын да билебиз. Ушу окуяны болтурбоо максатында кандай кылсак, кандай иш-чараларды өткөрсөк болот эле? 17 майда кечинде чогулган эл. Урматтуу Айсаркан Ишановна, бул боюнча өзүбүз дагы териштирүү жүргүзүп жыйынтыктарды чыгарып жатабыз. Түшүндүрүү иштерин көбүрөөктөн ошол окуган биздин студенттерге келген биз конокторго иштеген жарандарга түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек болуп атат. Бул боюнча биз Миграция министрлиги, Билим берүү министрлиги менен дайыма жумушту күчөтүү иретин алып баратабыз. Сиз айтып аткан ошол бизден келген студенттердин көпчүлүгү чыгып баратат деген себептердин бири бул деген булардын деген окуу мөөнөтү бүтүп атат, ошо менен чыгып баратат көбү. Анын үстүнөн экинчиден алардын чыгып бараткандан көбүн ошол Пакистан мамлекети бекер алып бараткан себебинен окуусу бүткөндөн чыгып баратат. Айтып кетчү нерсе, андан кеткенден сырткары эле мына ал жактан кайра келген бизге жарандар да болуп жатат. Айтып койсок, мына 2-3 күндүн ичинде эле деген Пакистан мамлекетинен 338 жаран, Индиядан 13 жаран, Бангладештен 71 жаран кайра бизге самолет менен учуп келип, бул жакта өздөрүнүн жумуштарын, же окуулары боюнча кайра келүүдө. Рахмат. Ушул боюнча миграцияга да суроом бар да, ушу келген бизге кирген ички миграцияга да көңүл бөлсөңүздөр. Келген мигранттарга өзүнчө жол жобосун, кандай өздөрүн алып жүрүш керек экендигин түшүндүрүү иштерин жүргүзө турган бир өзүнчө бөлүмчө ачсаңыздар болбойбу? Айсаркан Ишановна, сиз айткан жумуштарды негизинен биз жүргүзүп эле келебиз. Атайын жана чет өлкөлүк ишкерлерге уруксат берүүчү биздин бөлүмүбүз бар. Ошол бөлүмдөгү кызматкерлерибиз биз жана айтып кетпедимби? Түз ошол чет элден келген жарандар менен бизде жолугушуубуз алар менен жок. Бирок буларды алып келип аткан жана юридический компанияларга ошондой биздин мыйзамдарды сактоо жана башка эрежелер жөнүндө дайыма иштерди алып барабыз ал жөнүндө. Сиздер дайыма иш алып барсаңыздар, анда кандай мындай болуп кетти? Эми бул недобросовестный работодатель деп коет белеби? Адамдын өзүнүн эмеси болуп атат да, бул кээ бир адамдарыбыз ушунун негизинде акча таап атышат. Мисалы, ошол жактан ишкерлерди алып келип, бул жака алып келип таштап, жертвы трафика деп ошону санап атабыз азыр. Көп кишилер ошондон, мисалы, ошо чет элдик жарандар ошондон жабырканып калып атышат. Мен жана айтып атканда докладдын башында бир белгилеп кеттим эле. Бизден биринчи булар квотаны алышат, уруксатты. Квотаны алгандан кийин Тышкы иштер министрликке кайрылып, въездной виза алышат биринчи 2 айга. Анан бияка келгенден кийин булар мед кароодон өтүп туруп, анан бизден карточкаларды алып ошондон кийин уланыш керек болчу. Бирок ошолдон кийинки процедураларды кылбай булар жарандарды бул жака ошентип легалсыз түрдө таштап коюп атышат. Ошонун негизинде азыр мынакей биз МВД менен аябай тыгыз иштерди алып барып атабыз. Ошолордун баарын аннулировать этип, посписочно ар бир компанияныкын өткөрүп берип атабыз. Анын жыйынтыктары боюнча кийин мынакей коллегаларыбыз өздөрү айтышат болуш керек. Азыр бирок биздин маалыматыбыз боюнча, бизге келген суроолор боюнча биз бүт материалдарды ошолор боюнча өткөрүп берип атабыз. Бул нерсени биз жакынкы убакта бир тыябыз деген оюбуз бар. Ошол маселе боюнча мына башка Россияда, например, ошондой кечиктирсе регистрацияны, же болбосо ошо регистрацияга каттоого турбаса өтө чоң штрафтарды төлөшөт. Билесиз да? Ошондой бизде эмнеге болбойт? Бизде ошондой кылсаңыздар, штрафтарды салсаңыздар, мындай башаламандыкта болбойт эле. Бул өкмөт, бийлик бизди көзөмөлдөп турат деген өзүнчө бир мигранттарда жоопкерчилик болот эле да. Айсаркан Ишановна, ушул боюнча как раз мен да айтып кетейин деп атам эле, аябай туура байкадыңыз. Бизде жана айтып кетпедимби, болгону госпошлина 20 000 төлөнөт. Ошол 20 000, штраф чыгып кетип, ошол нелегально жүргөн үчүн чыгып баратканда штраф 5500 болгону.
ошол штрафтын санын көбөйтүү боюнча биз да сунуштарды берели дегенбиз. Биздин билүүбүз боюнча Ички иштер министрлиги өздөрү да проекттер даярдап атышат. Эгерде биз штрафты биздин пошлинадан хотя бы 2 эсе көбөйтүп койсок, 40-50 миңге чыгарып, ошондо баары бизде легально жүрүшмөк. Анткени азыр буларга да жеңил болуп атат да, кээ бир ошол өзүбүздүн жарандардын ичинен бир юристтер үйрөтүп коюп атышабы. 20 миң айка төлөгөндөн көрө нелегально жүрөбөр, кетип баратканда мынакей 5,5 миң штраф төлөп туруп чыгып кетесиң деп. Ошон үчүн штрафтын санын көбөйтсөк, жана сиз туура айттыңыз. Ооба, эсебин чоңойтсок, 10 эсеге чейин көтөрүп коюш керек, бир 50 миңге чейин. Ошону көтөргөнгө эмне тоскоолдук кылып атат? Көтөрүп коюңуздар. Уруксат менен жооп берип коеюн. Айсаган урматтуу Расулжановна, бул боюнча туура айттыңыз. Азыр келсе, маалымат боюнча 29,846 жаранга штраф салынган. 102 миллион 161 миңге. Штрафтын бирок аздыгынын себебинен биз жаңы деген мыйзам долбоорун иштеп чыгарып, азыр общественное обсуждение илинип турат. Бунун негизинде 5500 штраф 20 миң сомго көтөрүлөт. 20 көтөрүлөт. Азыр общественное обсуждение илинип турат. Андан кийин сиздерге карообуздарга алып келебиз мыйзамды. 20 миң эле деп атат го миграциядан келген жетекчи. Өзү 20 миң эле деп атат. Аны 2 эсе көтөрүш керек деп атпайбы азыр? Жок, 20 миң бизге төлөнүүчү пошлинанын. Ал бизде ошол жүргөндөрдүн себебинен штрафын 20 миң кылып атасыздар, бизде массалык башаламандык учурунда укук коргоо органдарынын аракеттери кеч болду дешип атат да. Эртерээк реакция болгондо мындай болбойт эле деген суроо бардык жерде эле берилип атат го силерге. Урматтуу Айсаган Нышановна, бул боюнча өзүбүздөн кызматтык териштирүү жүргүзүп, азыркы убакта тактап атабыз. Ошол үчүн болгон окуя убагында чечим кабыл алынбай калган. Анын себебинен 17-сине жыйналганда биз деген бүт күчтү каражаттарды топтоп, ушул массалык башкармалыкта болуп кетпесинин алдын алып калдык бизче деген. Бирок биздин да кээ бир жарандар ошол биздин келген конок болуп окуп жүргөн, иштеп жүргөн жарандарды барып деген жөөсүз жерден барып сабап, аларды тоноп, акчаларын, башка буюмдарын тартып алган фактылар бар да. Ошол коросуна кирип барып, аларды сабап, эшиктерин сындырып, ичине киргенден кийин гана ошол жерде жарган чет өлкөлүк жарандар биздин жарандарды деген кармап, сабап койгон факттар болгон деген. Рахмат. Бул окуя боюнча атайын пландаштырылган деген божомолдоолор барбы? Бул боюнча деген биз бардык тараптуу деген текшерүүлөр жүргүзүп жатабыз. Азыркы кандай факт далилденбек, бирок текшерүүлөр жүрүп жатат. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Биздин жарандардан бир канча жарандар азыр кезде ошол каракчылык, тоноочулук, ошо массалык башкармалык боюнча кармалып кылмыш жолуна тартылууда. Андан сырткары биз күнү түнү азырдагы жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Алда да бир топ жарандарды деген кайра кылмыш жолуна тартабыз бул боюнча деген. Биз ойлоп кетебиз, мындан ары мындай биздин жарандарга, чет өлкөлүк жарандарга мындайлык тоноочулук, каракчылык кылган факттар вообще орун албаш керек деп эсептейбиз. Рахмат. Ушул сиздердин жумушуңуздардан биздин мамлекеттин ичиндеги, мамлекеттин туруктуулугу, коопсуздугу көз каранды экенин билесиздер да. Ошон үчүн эмки келечекте мындай окуялар кайталанбаш үчүн иш-чараларды көрүш керек да. Быстрый реагирование дегендер болчу эле го. МВДда ошолорду ишке пландап иш-чараны көрүп койсоңуздар мындай болбойт деп ойлойм. Рахмат, урматтуу Нышановна, бул боюнча биз тез арада ошол 17-сине болгон убакта тез арада күч каражаттарын баарын чогултуп, кызматкерлерди деген трибунадан көтөрүп, ошон менен таң атча эртең мененге чейин турдук биз. Ошондо массалык кандайдыр башка кылмыштарга баргандын жолун токтотуп калдык. Бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биздин жарандарга жеткирип, биз дагы өзүбүздүн жумуштарды күчөтөбүз. Ошол болгон окуядан биз дагы өзүбүз деген кечкен жыйынтыктарды чыгарабыз. Рахмат. Рахмат, Айсара Нышановна. Рахмат. Бүттүм. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроону кыска так берсеңиздер, убактыбыз чектелүү. Кийинки сөз суроо үчүн депутат Жакышев Русланбек Шаргазиевди. Саламатсыз, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Бакыт мырза, сиз дагы жоопту так жана кыска берсеңиз. Миграция министрлигинин мигранттар боюнча так функционал милдеттерин айтып койсоңуз. Анан канча мамлекетте сиздердин өкүлчүлүктөр иштейт?
Русланбек Шерғалиевич, биздин өкүлчүлүк Россия Федерациясында гана бар, бир гана. Ошол жерде жана айтып кеткендей 9 кызматкерибиз иштейт. Башка жерлерге биз азыр жакында сунуш киргизебиз деп ошого макулдашуулар жүргүзүп атабыз. Биз өкүлчүлүктөрдү ачаардан мурда, жана айтып кеттим го, ушу элчиликтерге трудовой атташе деген көп жерде практика бар. Сиз да жакшы билесиз го мындай эмесин. Көп жылдан бери ошону биз ишке ашыра албай келатабыз. Жакынкы убакта азыркы биздин мигранттар ушунча кескин түрдө көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу ушуну ишке ашырганга аракет кылабыз. Бул абдан өкүнүчтүү да, Бакыт мырза. Бул министрликке да айтып барыңыздар. Бул абдан кечигип жатасыздар. Эми жалгыз биздин мигранттар Россия менен чектелген жок азыр. Дүйнөнүн 4 бурчунда. Ошол эле азыр мына карап көрсөңүздөр, Россиядан кийинки азыр Америкада кыргыздар көбөйдү. Ошол Американын менин өзүмдүн маалыматым боюнча Чикаго штатында эле 60 000 кыргыз бар экен. Мына акыркы жылдарда эле через Мексика кыргыздар, ошо Россиядагы кыргыздар, Казакстандагы Бишкектеги жүздөп агып атат. Жүздөп миңдеп агып атат азыр. Ошол эле тиги Мексиканын түрмөсүндө, Американын түрмөсүндө алар бар камалып калгандар болот. Анан эми алар деле баягы жыргагандан чет өлкөгө чыккан жок да. Ошо үй бүлөлүк шартын, тууган уругун бир жакшыртуу максатында барып, мына азыр 2 жылдап жатып калган Мексикан түрмөдө жаткан биздин кыргыз жарандарыбыз бар экен. Ошол жагына да атсаңыздар, анткени бир эле Россия менен чектелбейт. Эми мен былтыр мынакей Россияга ошо биздин мигранттар менен чакыруусун барып келгенде, сиздин өкүлчүлүгүңүз бар экени мен азыр угуп атам. 9 сотрудник иштейт дедиңиз. Биздин максат акчаларды өндүрүү депчи. Анан мен кесиптешимди суроо берип айттыңыз сиз. Эми специалист ведущий главный деп туура айтып атамбы? Ооба. Юристский билимдери бар жок, билимдерин айтып коюңузчу. Жетекчиси Галиева Жаркына Дюшаевна деген өзү кесип боюнча юрист, Кыргызстандын заслуженный юристин алган киши. Калгандары ошо биздин эми министрликтин эле кызматкерлери болчу да, баарына юрист деген мындай требование жок болчу. Эми туура эле Бакыт мырза, требование болбосо дагы биздин ошо биз барганда айтышат, аба менен суда керек дейт юристтер. Ошол жерде биздин күлгүндө жапжаш курактагы азамат, жапжаш балдар эң башкысы билбестиктен, шалакылыктан, анан эми ар кандай жанагындай бир подстава деп коет экен, курьер болуп иштеп жүрүп, кармалып камалып кеткендер абдан көп экен. Анан сиздер айтып атпайсызбы, эгер дал юрист болбосо, кантип ошо мисалы акчаны өндүрүп атасыз? Өндүргөнүңүздөр көрдүм, бул маалыматыңыздарда 25-27%га өндүрүлгөн экен. Өзү юрист болбосо келишимдер кантип түшүндүрө алат ал мисалы? Русланбек Шергалиевич, ал бул иштерди алып барыш үчүн сөзсүз эле түрдө юрист болуп кереги жок. Россия Федерациясында болгону эң негизги мыйзамдардын бири болуп, жана ФЗ 115 деп коет, чет элдик жарандардын ошо жерде жүрүшү боюнча. Анан трудовой кодекс менен эле ошонун негизинде эле эми жогорку билими бар киши любой трудовой эмени договорду караганда билет да, бул жерде мен бир мындай секрет катары айтып коеюн. Көпчүлүк учурда, мисалы биздин кызматкерлер ошо телефон чалып же барып ошол жерде жеринен барып жолукканда эле көпчүлүктөр ошо төлөөгө макул болушат. Анан көп компаниялар мисалы банкрот болуп же жанагынтип посредник фирмалар аркылуу барып калган көйгөйлөр чыгат. Ал жерде мисалы өтө мыкты юристтердин деле жардамы тие албайт. Ал жерде соттошуп мисалы 6-7 жылдан бери процесс жүргөндөр бар. 2-3 жылга чейин чөйүлөт ар бир процесстерчи. Негизи 1 миллиондон ашык суммаларга ошентип бир аз демес азыраак суммаларга негизи. Анан жана бир туура айтып кеттиңиз, мен сизге кошулам. Биз бир аз кечигип атабыз жана атташелерди ачуу боюнча. Бирок өзүңүздөр билгендей, биздин Кыргызстан өкмөтүнүн бюджети да ага мүмкүнчүлүк бербей аткан. Азыр мынакей бюджетибиз көтөрүлүп, айрыкча социалдык ориентированный болуп атканга жараша, биз ошон үчүн сунуштарды киргизген атабыз. Киргенде сиздерден суранычы, ошону колдоп берип койсоңуздар, биз бардык жерге ачканга аракет кылабыз. Ошол менен биргеликте эле жана мекен карт жөнүндө как стенограмматар айтып койсоңуз, эми азыр бизде бүт көрүп атат. Ошону кандай шартталат, кимдер алат, канча каражат төлөнөт мекен карт боюнча? Мекен карт боюнча бул жана айттым го, 2023-жылы марттан баштап иштеп атат. Биз кабыл алып бергенбиз буну. Коомчулук үчүн айтып койсоңуз. Ошондон бери мынакей 169 адам тапшырды.
ошонун ичинен 118 жаранга биз бердик. Эң көбүнчөсү Кимдер тапшырды? Эң көбүнчөсү Россия Федерациясынан 67 адам алды. Германиядан 29 адам, Туркмениядан 4, Корея 8, мисалы общий сан ушундай да, калган мамлекеттер бирден. Европа мамлекеттери да бар. Мунун пошлинасы 10 000 сомду түзөт. Түшүнүктүү. Ошон менен биргеликте мага акыркы убактарда бир эмес бир нече жаран айрылды. Ошо Германияда немка кыз кыргыз жигитине турмушка чыккан экен. Ошол эле туркменге кыргыз жигитине турмушка чыккан экен. Анан келген күндөн баштап ошо балалуу болуп калыптыр булар, 2-3 балалуу. Эч кандай документ бүтүрө албаптыр. Ошол эле мен МВД ички иштер министрлигине кайрылсам, булар 10 управлениясы ошо сиздерге жөнөткөн экен да. Ошону кандай ошол мыйзамдаштырып берсек болот? Сомбек Шербаевич, эгер мүмкүн болсо ошонун бизге контактларын берсе, биз алар менен байланыштырып, өзүбүздүн жардамыбызды көрсөткөнгө даярбыз. Ошону мен сиздерге берейин, албетте жардам берип коелачы. Эми мынакей бул жерде балалуу болуп калыптыр. Германияга барып келет дегенде ошо биздин Кыргызстанда абдан бир тоскоолдур болот дейт. Такыра албай жатабыз дейт. Ошол эле немкадагы экөөтен кыргыз жигиттеринен чыккан. Алды 3 балалуу болуп калды. Сомбек Шербаевич, болгону бир момент бар. Жана справка несудимости деген тапшырыш керек да. Ошол справканы ала албай булар кармалып атышы мүмкүн да, Германияга бара албай атсачы. Эгер ошол справканы алган болсо, калгандарын биз жардам бергенге даярбыз. Ошол справканы Германиядан алабы ошондо алар. Биякта көп жыл өмүр жашап атса алып Германия требование боюнча ошондой экен. Мисалы Германияныкын алыш керек, Кыргызстандыкын эки жактыкын тең алыш керек. Эки жакта тең соттолбогон депчи. Эгер ошол справка эле болсо, биз калган документтерин баарын жардам бергенге даярбыз. Контактларын мен сизден алып алайын, өзүбүз байланышабыз. Немене байланышалар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн депутат Алиев Медербек Кубанычевичте. Чоң рахмат, Улуксул Бухарович. Урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Миграция министрлигине суроом бар эле. Азыркы учурда укук коргоо органдары тарабынан, тагыраак айтканда башкы прокуратура, анан Тышкы иштер министрлиги тарабынан ушу Россияда көп соттолуп кеткен, жаза мөөнөтүн өтүп аткан соттун өкүмү менен көп кыргыздын жарандары азыр кайтарылып келип атат да. Ушул багытта сиздердин министрликтер эмне иш кылып атат? Бир-эки сөз менен айтып берсеңиз, 1 мүнөттүн тегерегинде. Рахмат, Медербек Кубанычбекович. Негизинен бул жумушту кайтаруу боюнча биздин Москвадагы элчилик жана Россия Федерациясында болгон баш консулдуктары жүргүзүп атат. Ар бир тизме боюнча, ар бир ошо түрмөдө отурган биздин жарандарыбызга биз заявлениядан бери, мисалы тышкы иштер немесинен ошону жеткизип берилген. Маалымат катары, мисалы, эгер каалоосу болсо Кыргызстанга которулуу деп. Бирок ошол жакта отургандардын 100% эле, мисалы, Кыргызстанга которууга каалоосу жок өздөрүнүн. Анткени бияка которулуп келсе, бул жакта да судимый болуп чыгып калышат. Тигил жакта срогу азыраак калгандар бар. Андан сырткары кээ-бир статьялар менен отургандар бар, мисалы, которууга бияка мүмкүнчүлүгү жок адамдар. Ошол отургандардын жарандардын жакындары менен же өздөрү телефон аркылуу байланышса, биз баарына ошол маалыматты берип, ал жөнүндө иштери жүргүзүп атабыз. Анан дагы бир маселе бар. Могу акыркы 21-кылымда баңгизаттарды интернет аркылуу жайылтуу абдан күчөдү. Бул оор апатка, ушундай деп айтсак болот, биздин гана мамлекет эле дуушар болбостон дүйнө жүзү. Ошонун арасында мурунку постсоветтик өлкөлөр, өзгөчө Россия Федерациясында да. Сиздерде маалымат кеңири болсо керек, көп кыргыздын жаштары азыр ошол наркотик заттарды, баңгизаттарды жеткирүүчү эң чынжырчада төмөндөгү закладчиги болуп, Россиянын кең талааларында кармалып, соттолуп азыр жаза өтүп атат да. Кээ бирлери билип кылган, умысыл болгон, кылмыш кылып аткан, бирок ошонун болсо дагы допускал мысль, что его кара закона минует депчи. А кээ бирлери эми айылдагы бала барды, же орус тилин билбейт, жеңил акча деди, 1-2 машыга коеюн деп билип билбестен ушундай оор жагдайга да калып калгандар бар да.
Ошон үчүн ушул багытта сиздер түшүндүрүү иштерди жүргүзүп атасыздарбы? Жалпы жонунан мен билем силерде министрликте атайын тиешелүү түзүмдөр бар, түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Бирок именно ушул закладчик болбогула болсоңор, соттолуп кетсеңер эч ким жардам бере албайт. Бүт тагдырыңарга балта чабасыңар деген түшүндүрүү иштери болобу? Эгер болсо кандай багытта болуп атат? Бир кыскача айтып коюңузчу. Себеп дегенде өткөндө биз мигранттар менен жолугушуп келдик. Москвада, Питерде, Екатеринбургда улуулардын какша ыйлап айтканы ушул маселе болду да. 1 мүнөттүн тегерегинде кыскача маалымат бере кетесизби? Медербек Кубанович, сиз туура айттыңыз. Жана башында көпчүлүк жарандарыбыз ушуну билбестик менен барып атышкан ошол кылмышка. Бирок тилекке каршы акыркы кийинки убактарда биздин жарандарыбыз, айрыкча ушу жаш балдарыбыз өздөрү билип туруп эле ошол кылмышка барып атышат. Ошол кылмышка барбоо максатында биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ар бир жолуккан жерлерде диаспоранын жетекчилери менен чогулуштарда жана соцсеттер аркылуу. Мындан сырткары Тышкы иштер министрлигинин жана элчиликтин жана Ички иштер министрлигинин Москва шаарында өкүлчүлүгү бар. Ошолор менен биргеликте бир ролик тартып, именно ошо закладка кылып атканда кантип кармалган эмелерди, ошолордун баарын түшүндүрмө иштери кылып, биз бүт жерге ошол роликтерди таратып атабыз. Түшүнүктүү. Мына расмий иш-чаралардан алкагында, андан сырткары дагы неформальный, нестандартный чечимдерди да кабыл алышыңыздар керек деген пикирдемин да. Акыл үйрөтүп атат деп ойлобоңуздар, бирок өз пикирим менен бөлүшүп койгум келет. Ошол Россияда азыр ар бир айыл өкмөтүнүн, ар бир райондун өзүнүн коомчулуктары бар. Ар биринин өзүнүн жетекчилери бар. Спорт тармагында расмий өстөрүнүн ар биринин лидерлери бар. Ошолор менен дагы, ошолор аркылуу дагы иштеш керек да. Не только по линии государственных органов, через деловую корреспонденцию и бумаги, но нужна такая живая работа. Өзүңүздө жакшы белгилеп кеттиңиз, но 21-кылымдын коомдук пикирди түзүүчү жанагы блогер, ушулар менен да тыгыз иштешиңер керек дейм. Союздун доорундагы мындай иш кагаз менен отчетность, деловая корреспонденция бул кечегинки күн. Бул багытта чечкиндүү кадамдары болбосо өтө көп кыргыздын жаштары ошо закладчик болуп азыр Россияда түрмөдө отурат да. Албетте 18-ке чыккандан Кудай Таалам ар кимге акыл эсти берди. Сен өзүңдүн тагдырыңа жоопкерчиликтүү үзүң. Бирок ошентсе дагы мамлекет жардам бериши керек, түшүндүрүү иштерин кылышы керек деген пикирдемин. Анан туура мен дагы ойлойт элем, бир тараптуу мамлекеттик органдарды күнөөлөгөндөн мен бир аз алысыраак болот элем. Себеп дегенде ушу мигранттар менен жолукканда дагы биз жеткирүүгө, түшүндүрүүгө аракет кылып аттык. Алар өздөрү деле билет, биз айтпасак деле. Ар бир адам өзүнүн турмушуна өзү жоопкерчиликтүү. Чет мамлекетке баргандан кийин башка салт, башка улут, башка эреже, ошолорго сый урмат менен, ошолорду түшүнүү менен ишиңди алып барсаң элең мыйзам чегинде эч ким сага эчтеке дебейт. Анан көп учурларда болот, негизсиз күнөөлөгөн, каралган. Бирок кандай болгон учурда дагы мамлекеттик органдар, на то и мамлекеттик органдар, жарандарыбыз баардыгы бир тегиздей болбойт. Бириси түшүнүп күнөөлөйт, бириси түшүнбөстөн айып коет. Ага карабастан биздин милдет жардам беришибиз керек. Жанагы закладчиктер боюнча нестандартный жолдор менен жардам бербесеңиздер жагдай өтө оор. Рахмат. Медербек кошумчалык боюнча, урматтуу Медербек Кубанович, рахмат. Бул сизге биз ыраазыбыз. Ушул көйгөйдү сиз көтөрүп, Кыргызстанда болуп жаткан фактылар боюнча, синтетикалык наркотиктер боюнча деген сиз бул суроону көтөрүп чыктыңыз. Ушундай көйгөйдүн негизи закладтардын баары, синтетикалык наркотиктердин баары ошо Россия Федерациясынан, Европадан келди бизге. Биз ошол түшүндүрүү иштери миграция министрлиги менен, биздин элчилик менен дайыма жумуштарды алып баруудабыз. Роликтерди жасап, аларды роликтердин баардыгын интернет сайттарга жайгаштырып, диаспорага жайгаштырып атабыз. Биздин спорт канча деген спорт клубтар бар, ошол спорт клубтарга барып, биздин кызматкерлер тийиштүү ведомстволор менен чогуу жумуштарды алып барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ошого карабастан деле биздин кээ бирки жаш балдарыбыз, жарандарыбыз
мындай жеңил акчага алданып деген ошол закладка кирип баратат да. Россия Федерациясында быйылкы сенен эле 88 жаран ошол закладка менен кармалып атат. Андай фактлар бизде да бар. Бизде да күнү түнү сиздер менен чогуу жумуштарды алып барып атабыз. Күнү кече күндө да чоң мероприятиялар болду. Мына мэриядан өзүңүздөр көрдүңүздөр деген 6 агыл көчөлөрдө баарына ошол наркотиктерге каршы деген тийиштүү мероприятия өткөрдү. Азыр коомчулук Кыргызстанда баары активдүү иштеп атат. Ошондой эле жумуштарды биз Россия Федерациясында дагы алып барып атабыз. Рахмат сизге. Нурбек Такабаевич, рахмат. Чынында мен өткөндө дагы палатада бул маселени айттым. Мындан 1-2 ай мурун ага чейин жарым жыл чукулдап калды. Ушул жаштардын арасында синтетикалык наркозаттарды жайылтуу маселесин терең изилдеп, мамлекеттик укук коргоо органдары тараптан маалымат алып, жабыркаган ата энелерден маалымат алып, Казакстан, Орусия Федерациянын эксперттеринен, укук коргоо органдарынан маалымат алып, дүйнөлүк тажрыйбаны изилдеп, бейөкмөт уюмдардан маалымат алып, ушу токтом кылып чыгардык элек. Анан акыркы маалда адилеттүүлүк үчүн айтып коюш керек, чынында Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы күнүгө мына массалык маалымат каражаттарынан көрүп атабыз. Бул багытта жакшы чечкиндүү иштер болуп атат. Эскертүүлөр болуп атат, кармоолор болуп атат, изъятие болуп атат, чоң форматтачы. Жакшы деп ойлойм. Ишиңиздерге ийгилик, ушул темп менен токтобоңуздар деген ниетимди билдиргим келет. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн Рустамбек уулу Советбекти. Саламатсыздарбы, депутаттар жана чакырылган коноктор. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграциясынын орун басары Тарманкул уулу Бакытбек мырзага менин суроолорум бар. Кыска так жооп бериңиз. Сиздердин берген маалымат боюнча 17 негизги мамлекетте Кыргыз Республикасынын жарандарынын саны 614.858 киши. Россияда 411.226 киши, Казакстанда 65.000 киши, Туркияда 60.000 киши. Өтө эле аз айтып жаткан жоксуздарбы? Бул маалыматты биз Ички иштер министрликтен алабыз. Алар официально ар бир элчиликтер аркылуу, тышкы иштер министрлиги аркылуу ошолордун алабыз. Экинчи суроо. Кыргызстанда канча чет элдик жарандар бар? Кыргызстанга эмне максат менен келишет чет элдик жарандар? Кыргызстанда так канча чет элдик жаран бар экен боюнча бизде маалымат жок. Бул маалымат погранслужбада болот. Бизде чет элдик жарандардын именно бизден келип уруксат кагаз алгандар боюнча бар. 1 майга карата 5322 киши бизден өткөн. Ошолор боюнча маалыматыбыз бар. Жумуш издеп Кыргызстанга канча киши келет жылына, бир жылда? Окууга канча киши келет? Турист болуп канча киши келет? Бул суроолор мен жана айтып кеткендей погранслужбага тиешелүү. Бизде ал боюнча маалыматыбыз жок. Жана 2 айга айтып атпасыздарбы? 20 000 сом визага. Визага эмес, ал госпошлина уруксат кагазды алууга. Уруксат кагаз алса 20 000 2 айга. 2 айга эмес, 1 жылга. Бир жылга? Бүгүнкү күндө мисалы бизде ошо 5322 кишинин төккөн акчасы 117 миллион акча бизге төгүлдү. Былтыркы жылы 16 000 кишиге берилген, 255 миллион акча бюджетке төгүлгөн. Ошол 2 айга виза менен жүргөн Өзбекстандын жарандары жумуш визасы менен келип атпайбы? Ошол биринчи туристтик виза алып, кийин кайра Казакстанга же Өзбекстанга чыгып, кайра 2 ай келгенде бул жерде 2 ай без виза жүрсө болобу ошолорго? Азыр андай болбой калды. Мурунку убакта ошондой болчу. 2 айга жүрүп, анан Казакстанга же Өзбекстанга чыгып кайра кире берчи. Азыр визаран деген кирип калды. Азыр 60 күн эгер биякта визасы жок жүргөн болсо,
Анда Кыргызстандан чыгып кетиш керек да, минимум 60 күндөн кийин кайта киргенге укугу бар. Булар азыр 2 айга киргенден кийин ошол моментте бизге кайрылып, уруксат кагазды алып туруп тышкы иштер министрликтен 1 жылга визаны узартып алыш керек да. Ошондо мыйзамдуу жүрүшкө болот. 1 жылга виза 2 айдан кийин кайра береби, алса болобу? 2 айдын ичинде тапшырып алса болот. Бирок кирип келатканда булар сразу эле рабочий виза менен келиш керек. Бул жердеги ишканалар менен түзүш керек анда неме алар? Ооба, юридический лицо болуш керек обязательно. ИП болобу, ОСО болобу, кандай болсо ошолор кайрыла берсе болот. Электрондук түрдө мен жана башында. Электрондук вариантты ала берсе болот, а? Мен жана башында айтып кеттим го, бизде атайын электрондук портал бар, eWork.gov.kg деген. Ошол жерге электрондук түрдө кайрылышат. Бизден кайта эле электрондук түрдө алышат. Ошол бойдон эле Тышкы иштер министрлигине визага электрондук түрдө кайрыла беришет. Азыр мурдагыдай прямой контакт болбой калган. 2 ай, эгерде 2 айлык визасы өтүп, чыгып кетпей, эгерде бул жерде жүрсө, анда кандай чара колдонулат? Депортация болобу же штраф төлөйбү? Анда уже бул компетенция, мен жана айтып кеткендей, ички иштер министрликте булар штрафты салат биринчи. 5500 сом штрафты салып, ошол штрафтын негизинде Тышкы иштер министрлигине барып, выездной виза алып, анан ошол менен чыгышат. Штраф төлөп туруп, а? Штраф төлөп, еще выездной визанын акчасын төлөйт. Биринчи жолу виза штраф төлөйт. Экинчи жолу да эгерде ушундай кайталансачы. Кайра штраф төлөп чыга береби? Мен жооп берип коеюнчу. Алматы Сайтбекович, бул боюнча эгерде штрафты барып деген төлөш керек, андан кийин убакыт берилет, ошол деген баардык кетирген кемчиликтерди оңдогонгочу. Эгер оңдобой штраф төлөбөй койсо, анда биз материалдарды жыйнап сотко өткөрөбүз. Сот деген буларды сыртка чыгарып жиберүү боюнча токтом кабыл алып берет, чечим кабыл алып берет. Ошол убакыт берилет, 1 айдын ичинде өзү чыгып кеткенге. Эгерде бул жаран биздин мамлекеттен чыгып кетпесе, анда өзүнүн убакыттуу кармоочу жер бар, ошол жерге барып 1 ай кармаганга бизде мүмкүнчүлүк бар. 1 айдын ичинде ушу чакырылган фирма аркылуу чыгып кетсе болот, же өзүнүн акчасы менен чыгып кетсе болот. Акчасы жок болсо, анда мамлекет эсебинен келген мамлекетке чыгарылып жиберилет. Рахмат. Рахмат, Нурбек Такыбаевич. Тарманалуу уулу Бакытбек, рахмат сиздердин маалыматыңыздарга. Кейинги сөз Шабаз Бакырдин Валиевичте. Рахмат, Руслан Шаргазеевич. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня вопрос к министру труда и миграции. Как осуществляется контроль за агентствами по трудоустройству, отправляющим граждан Кыргызстана за границу? Бакытжан Валиевич, если позволите, на этот вопрос ответит директор центра Бакыт Исенбекович. Да, конечно. Бахрин Валиевич, на сегодняшний день, как всем известно, на сегодняшний день 170 частных агентств занятости на сегодняшний день осуществляют свою деятельность. Со стороны Центра трудоустройства мы как принимаем документы для получения разрешения для трудоустройства граждан за рубеж в порядке, установленном порядке в регламенте. После принятия документов мы также проводим межведомственное совещание и межведомственную комиссию, где рассматриваются все вопросы, касающиеся данного агентства. Там присутствуют представители ГКМБ, МВД, Министерства центрального аппарата и налоговой инспекции. После рассмотрения, после одобрения данного материала мы выдаем им разрешение. Разрешение стоит всего 4000 сомов, при этом депозитный счет составляет 100 тысяч сомов. Мониторинг каким образом проводим? В законе прописано, что каждое частное агентство занятости в течение месяца должно нам выдавать данные о отправленных наших гражданах за рубежом. Мы проводим мониторинг, проводим рейтинг, составляем рейтинг. И в конце концов мы на сегодняшний день хотим сделать в своем Мигрант KG такой маленький контент, где будем прописывать именно тех частных агентств занятости, которые, скажем так, нарушают законодательство Кыргызской Республики. Понял, спасибо за ответ. Вот были ли случаи мошенничества, связанные с трудоустройством граждан Кыргызстана за границей? И как они там решаются? Можете ответить, пожалуйста? Да, на сегодняшний день уже всем известно, что
в контентах Инстаграм-группа, в Фейсбуках очень много граждан, то есть фирм, которые приглашают наших граждан на работу за рубежом. Там очень хорошие зарплаты предлагают, хорошие рабочие условия. И, конечно, многие наши граждане попадаются на эти уловки. Далеко не будем уходить. Вот, вы сами прекрасно знаете, мы на сегодняшний день осуществляем трудоустройство наших граждан именно в Великобританию. Она защищена государственной программой. В данную страну направляем только мы, госорган. Но несмотря на это, на сегодняшний день очень много таких агентств, которые находятся за пределами нашей страны, именно в Казахстане, в России, в Украине. И есть такие фирмы в Польше, Словакии, которые также хотят трудоустроить, типа хотят. Но на самом деле наши ребята попадаются на эти уловки. И иногда бывают такие случаи, что наши граждане пересылают им деньги более $3000, чтобы устроиться на работу. А после того, как они едут в аэропорт, у них на руках фальшивые билеты, фальшивые визы. Они приходят к нам, мы проводим оперативную работу с Министерством внутренних дел, 10-м отделом. В конце концов выясняется, что, как вы скажем так, контакт выходит за пределами нашей страны. В таком случае нам очень трудно будет принять какие-либо меры. Ну вот смотрите, чаще всего наш гражданин, если нарывается на какую-то рекламу подобного контента, у них в голову приходит идея уехать и устроиться на работу. Вы как-то с Министерством культуры работаете в этом направлении, чтобы этот контент именно было что-то официальное, да, или, то есть проверить на самом деле, есть ли такая работа для нашего гражданина, чтобы он не попадал на эту уловку, да? Да, вы правы. На сегодняшний день мы с Министерством культуры проводим данную работу. В каком положении? Именно мы дали такие эти установки, чтобы рекламу выдавали в эфире только с лицензией на руках. Если были ранее такие были случаи, когда некоторые телеканалы выдавали рекламу без лицензии. На такие уловки опять-таки попадались наши граждане, поэтому на сегодняшний день проводится такая четкая работа с Министерством культуры, проводится такая же работа с Министерством иностранных дел, с МВД, где мы стараемся пресекать нелегальную рекламу. Но тем не менее, опять-таки в Инстаграме, в Фейсбуке очень часто встречаются такие рекламные ролики. Если контролировать, ее будет меньше, и, соответственно, наши граждане меньше будут попадать на эти уловки. Ну, хорошо, что такая работа ведется. Замминистра образования здесь, да, тоже? Разрешите к вам обратиться. Сколько университетов сегодня есть в Кыргызстане, в регионах? Ну и в городах также. Университеты, училища какие-то. Ну, и здесь вопрос у меня про внутреннюю миграцию. Мы же все прекрасно понимаем, что так как в регионах должного образования не дают на сегодняшний день, поэтому все стараются детей отправить в столицу. Вот мы еще в 2000 году, когда поступали, только в Караколе было порядком, наверное, около 16 тысяч студентов разных университетов. То есть была юридическая академия, был институт имени Тыныстанова. Около 16 тысяч учились, и с регионов в основном приезжали в город Каракол. То есть в маленькие города приезжали и там учились. Сегодня как эта работа ведется? На сегодняшний день я помню, что 2 года назад было 800 студентов Тыныстанова. Сегодня, насколько я знаю, около 3500. Очень приятно, что увеличивается количество. А в других регионах, в Токмаке тоже были какие-то вузы, а в Карабалте. Почему бы в других регионах не развивать это направление, и тогда в целом у нас очень большой вопрос по внутренней миграции, что с регионов приезжают в столицу. Причину мы понимаем, почему они приезжают, потому что нет должного образования, и родители стараются своих детишек отправлять именно в столицу. Как вы с этим направлением боретесь как-то или по этому развиваете? вопросу у нас другой зам занимается, Расул Авазбекович. Я записал ваш вопрос. Просто сейчас я вот так отвечать не хочу. Почему? Потому что... У вас данных нет даже? Я в письменном виде отвечу, хорошо? Можно? Не, вы мне просто скажите, это же работа не обязательно, курирующий зам мне нужен. Это работа, это направление, оно вообще ведется. Вы развиваете какие-то вузы в регионах?
Раньше Каракол был студенческий городок. Сегодня студентов 3000 там, а было 16. Да, Есть же разница. я побывал в двух вузах, тоже в Каракольском университете и Нарынском университете, и недавно вот в Таласском университете. Там как было немного, как вы говорите, такой наплыва нету в столицу, где там обучаются, открыли специальности, они заполняются, да? И по приему я посмотрел, я и эти вопросы задавал. Конкретно это каждого из нас волнует. Почему? Потому что вы правильный вопрос задали. Да, лучше в Бишкеке учиться, чем нежели в вузах, в регионах, да? Сейчас они во всех вузах открыта аспирантура, магистратура. Каждый год за годом материально-техническая база улучшается. Поэтому я не думаю, в данное время сейчас все, как раньше, поступают в вузы столичные. Да? Да, на местах тоже заполняются молодыми кадрами. И год за годом материально-техническая база улучшается. Допустим, в Ошской области, Ошский государственный университет поступает очень много, нежели столичные бишкекские вузы. По районам их, по областям, именно центр города Бишкек. То же самое в Караколе, как вы говорите, специально я знаю, что Караколе там обучают по математике, по информатике, очень хороших специалистов, по педагогов готовят, и там очень хорошие специалисты, я тоже знаком с ними. И в Караколе тоже нету такого, чтобы такой прямой наплыв был в столичные вузы, да? Примерно вот так я могу. Ну, в целом для меня важно, знаете ли вы, что нужно сделать для того, чтобы у нас в регионах развивались университеты, училища какие-то. Это же все раньше работало, почему сейчас нельзя это все восстановить? Есть частные какие-то университеты, пытаются здесь открывать в столице. Направляйте их в регионы. Таким же образом будут, если вы сами не можете, министерство это делать. Это же очень важно. Сегодня столица не может справиться с таким наплывом. У нас проблемы с пробками, проблемы с работой также у людей. Это же вся причина в основном из-за этого идет. Ну, не в основном, но в частности, что студенты все с регионов приезжают в столицу, и, соответственно, вот такой коллапс происходит в городе. Есть, к примеру, допустим, в Нарынской области построен частный вуз, со всех регионов туда поступают студенты, это Международный американский университет, и там учатся не только кыргызстанские студенты, а из-за рубежа приезжают сюда, поступают, и условия такие созданы, там обучается именно по кембриджской системе. Я бывал в этом университете, вот тоже региональный университет, то же самое, как вы говорите, частным надо было такие разрешать в регионах. Да, есть в регионах и школы частные сейчас строятся, открывают лицензию, у нас получают и начинают обучать. И то же самое, вот раньше, вы сами знаете, Себат школа, Сапат, сейчас они уже более 7 лет по кембриджской системе обучают. У нас навыки есть, чтобы мы вот для подготовки 12-летнего обучения, да? Вот сейчас вот вы говорите про турецкие школы. Раньше вот они же во всех регионах работали, и сейчас, по-моему, работают. В Токмаке есть, в Караколе также, как называется эта школа? Сапат, да? Сапат. Вот количество учащихся на сегодняшний день гораздо меньше. Нужно обязывать их, пусть условия какие-то создают. Вот, опять же, повторюсь, в Караколе около, наверное, 4 или 5 огромных зданий, где вмещается по 800, минимум 1500 человек, где раньше обучались студенты. Сегодня эти здания все пустуют. Надо же каким-то образом пробовать решать данный вопрос. Зарплату увеличивать, я не знаю, учителям, чтобы не выезжали никуда, а уже оставались работать там. Должное образование дать, чтобы студенты оставались именно в регионах. Спасибо за ответ. Нурбек Тахабаевич,
Мне вот предложение, наверняка вы уже прорабатывали этот момент по поводу последних событий. Что если охрану обеспечить каждому общежитию? Ну, пока на данном этапе, на сегодня, чтобы студенты, которые выехали, понимали, что можно ворачиваться, можно спокойно продолжать свою учебу, работу, понимая, что государство предоставило им полную охрану для этого. Мы только так сегодня, таким методом, путем информации, что они будут в безопасности, и, возможно, они могут и приехать сюда, так как в любом случае это за последний год, два, три, кто здесь учится, привыкли к нашему быту, привыкли к месту, где они находятся. Как вы смотрите на это? Спасибо, уважаемый Махрам Алиевич. Каждый университет, который, вот, где обучаются иностранные студенты, они нанимают сами тоже, частную охрану тоже нанимают. Если они попросим, мы можем обеспечить охрану. Но учебных заведений очень много, поэтому мы тоже советуем им нанять частную охрану побольше, чтобы они там днем и ночью их охраняли. Если они попросят, мы круглосуточную охрану возле каждого университета, каждого института, где обучаются иностранные студенты, можем выставить охрану. Не, университетов хорошо много, общежитий не так уж много, чтобы посменно поставить сотрудника милиции, чтобы... Нет, если они обратятся, у нас есть отдел охраны, с отделом охраны они могут составить договор, и по договору будут охранять там. Может... Не, ну я понимаю, что они могут, но можно же и обязать их, чтобы они составили договор с отделом охраны. Да, после этого случая мы им объясняем, что необходимо нанять или частную охрану, или составить договор с нашим отделом охраны. Сегодня, если вы этот такой вариант рассмотрите, у меня большая просьба отработать также с Министерством культуры, чтобы дали правильную информацию в соцсетях тех странах, откуда сегодня учатся студенты, чтобы у них понимание было, чтобы они видели эту информацию, что да, обезопасили, да, сделали охрану, можно возвращаться и здесь продолжать учиться. Да, уважаемый, это правильно, да, мы там разъясняем иностранным нашим гражданам, работу проводим среди студентов, разъясняем по телевидению, по интернет-пространству тоже материалы мы сейчас отправляем. Даже в некоторых моментах на иностранных языках тоже материал готовим. Спасибо. Спасибо большое. Так, кейінгі сөз сұрау үшін депутат Темирбаева Амиргүл Өмірзақовна. Рахмат, Улукбек Субкарович. Саламатсыздарбы, урматтуу чакырылгандар. Биринчи суроо Ички иштер министрлигине. Нурбек Такабаевич, Ички иштер министрлигинин бизге берген маалыматын алайык. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 168 беренесинде каралган. Бул эмгек мигранттарынын мыйзамсыз алып келүү жана чыгууну уюштурган жалпы 90 кылмыш тергелип, анын ичинен 81 иш сотко ашырылыптыр деген маалымат берилген да. Мына ушул иштер боюнча соттон кандай чечимдер чыкты? Урматтуу Өмүргүл Өмүрзаковна, бул кылмыш иштери деген айтып кете турган болсок, чет өлкөлүк жарандарды, чет өлкөлүк өздөрүнүн жарандары бул жака алып келип, алдап, алар деген документтерин жасалмалоо боюнча бизде мыйзам миграция уюштуруу боюнча кылмыш козголуп, азыркы кезде 3 чет өлкөлүк жаран кармабактарында отурушат, алар боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат, сотко кылмыш иштери өтөлөк, кылмыш иштери сотко өтсө анда сизге кабар беребиз жыйынтыгы боюнча. Рахмат. Ошондой эле мына миграция министрлигине бизди Кыргызстанга ошол эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн чет өлкөдөн келген жарандарга берилүүчү бир максималдуу квота барбы? Канчаны түзөт? Туура айттыңыз, максимальный квота деген жыл сайын өкмөттүн токтому менен бекитилет. Былтыркы жылкы 16 000 болгон, быйылкы жылкы 25 000ге көтөрүлгөн. Ушул квоталар шаар облустарга карта бөлүнөбү? Мисалы үчүн Бишкекке канча, Ошко канча дегендей. Ооба, сөзсүз түрдө бизде ошо региондордон анан жана по отраслям экономика болуп бөлүнөт. Мисалы бүгүнкү күнгө бөлүнгөн квоталардын санын алсак, пайыздык түрдө айтып берейин, Бишкек шаарына 74% тиет, Чүй облусуна 9%, Жалал Абадка 7% и калгандарына 3-2ден ушундай пайыз менен кетет. Эң көпчүлүк, басымдуулук көпчүлүк бул Бишкек жана Чүй облусуна тиет. Анан дароо эле катары айтып кетейин, по отраслям экономики. Эң көбүнчөсү бизде буякка келип аткан жарандардын баары бул
курулуш жана жеңил өнөр жай. То есть тигүүчүлөр бар ушуга кирет. Азыркы берилген квотанын негизинде 78% ушул курулуш жана жеңил өнөр жайына берилген. Эң көпчүлүк басымдуулук ушул. Дагы бир мындай суроо берейин. Мына акыркы окуяларды эске алуу менен бизге келген мына мигранттардын Кыргызстанда иштөө, жүрүү тартибин жөнгө салуу үчүн сиздерде кандай иш-чаралар болуп атат? Мисалы, биздин көптөгөн чет өлкөлүк эмгек мигранттары, ошондой эле студенттер дагы бизде такси, анан ошондой эле тамакташуу жана башка ушундай кызматтарда иштеп атышат да, билесиздер. Мына ушуларга уруксат берүү жагын, анан ушуларды тартипке келтирүү процедуралары боюнча эмне жумуштар аткарылууда? Муну туура айттыңыз. Студенттер дагы ошол сиз айткандай болуп эмгектенип жатышат, бирок бул мыйзамсыз. Негизи мен жана башында айтып кетпедимби? Биринчи бизден булар квота алыш керек болчу. Бирок студенттерге биз квотаны бербейбиз. Азыр кандайча иштеп атканын мен кыскача айтып коеюн эки сөз менен. Булар мисалы налоговый инспекциядан онлайн жана эмен алышат, билесиздер да, патентти. Патентти алып туруп эле, ошол жана Глова деген алардыкы да бар электронный да действующий патентти тияка загрузка кылса эле буларга онлайн ачып берип коет экен доставкагачы. Ошондой эле жол менен булар Яндексте да иштеп атышкан. Бирок акыркы убакта мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, маалымат каражаттарына да чыгып атат. Ички иштер министрлик бул тарапта аябай жакшы иштер жүргүзүп, көп эмелерге бөгөт коюп атабыз. Биз өзүбүздүн тараптан жана Глова менен Яндекс компанияларын чакырып, түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, жана ошол эле убакта налоговый инспекция менен азыр тыгыз жумуштарды алып барып атабыз. Бизден уруксаты жок, патенттерди бербей турган кылып. Анткени патент алган бизге жана келип аткан чет элдик ишкерлер өзү ушундай эле жол менен алышат негизи. Бирок алар 50 000 сомдон жылына тиги поштаны төлөйт. А бул студенттер ошол кичинекей лазейканын убагында пайдаланып кетишкен. Биз азыр ал жерге бөгөт койдук. Ал тарапта иштер жүрүп атат. Мына ушул жана өзүңүз да айтып атасыз, ушул таксиде иштеген, анан жана тамак ташыган чет элдиктерди негизинен патент алып иштеп атат. Алар таксиде биздин жарандарды ташыйт, тамак ташыганда ушулардын ден соолугу жөнүндө дагы мындай текшерүү, ошол жагындагы көзөмөлгө алуу болду беле же кандай ушул боюнча? Туура айттыңыз. Сөзсүз түрдө ошо медициналык кароодон булар өтүш керек. Мисалы бизден өткөн эмес, ушуга чейинки иштеп аткандар эч кандай өткөн эмес. Патент алып эле иштей беришкен. Жок, мисалы бизден официально уруксат кагаз алыш үчүн булар сөзсүз түрдө мед кароодон өтүшөт. Бирок жанагы доставка ИДда жүргөндөргө биз да ошондой сунушту берип, ошон үчүн баарын токтотуп атабыз. Медициналык кароодон өтмөй сайын мындай жумуш кылууга буларда акысы жок. Ошо сунуш берет элем, ушул чет өлкөлүк эмгек мигранттарын дагы иштетүүдө өзгөчө юридикалык жактардын жоопкерчилигин дагы күчөтүү маселесин карасаңыздар деп. Андан кийин билим берүү министрлигине суроом бар. Азыркы учурда чет өлкөлүк студенттердин ушул медициналык билим алып жаткан окуучулардын саны канча бизде Кыргызстанда? Мен ушул суроого тактап туруп жооп берейинчи. Мен мектептер боюнча, анан дашкола боюнча ответственность. Макул, анда негизи санын айта албасаңыз мындай жооп бериңиз. Министрдин орун басары болгондон кийин ушул чет өлкөлүк студенттер окуган медициналык окуучулар көбүнчөсү англис тилинде сабак өтүшөт, Ооба. Ушул жерде келген ушул чет элдик студенттердин баардыгы эле англис тилин баары эң жакшы деңгээлде билип калбайт да, туурабы? Даярдоочу падкурс сыяктуу даярдоо курстары уюштурулганбы? Барбы негизи? Негизи алар ошол келгенде программа боюнча даярдыктан өтүшөт. Сиз айткандай туура айттыңыз. Көпчүлүгү эле тийиштүү деңгээлде англис тилин билишпейт. Бирок бардык ошол медицинский факультеттерде ачылган биздин мугалимдер биринчи подготовка жүргүзүп, андан кийин анан окуу процессине киргизишет да. Мындайлар бар. Бул даярдоо курстары канча? 1 жылдыкпы? Мисалы үчүн дүйнөлүк практикада чет элге барганда сөзсүз 1 жылдан анан ушул деңгээлине жараша даярдоо курстан өтөт эмеспи? Бизде Кыргызстанда кандай?
аларды келгенде деңгээлдер боюнча, насколько знает, уровеньдер боюнча аныктап чыгышат, андан кийин ошол боюнча курстарды белгилешет да. Ошол бүткөндөн кийин анан аларды окуу процессине, окуу планы боюнча киргизишет. Ошол медициналык окуу жайлардагы кадр маселеси боюнча биздин ошол мугалимдердин англис тилин билүү деңгээли кайсы ким тарабынан кайсы жерде аныкталат? Себеби бул жерде себеби медицина илими да жөнөкөй эмес, анан оор илимдердин катарына кирет. Өзгөчө терминологиясы дагы англис тилинде өздөштүрүп чыгуу үчүн бир канча жылды талап кылышы мүмкүн да. Ошондо биздин мугалимдердин деңгээли кандай деген суроо болуп атат. Биздин мугалимдер ошол медициналык факультеттерде атайын сертификаттарга ээ болгон, эл аралык сертификаттар болот. Ошол өздөрүнүн кесиптери боюнча анан ошол сертификаттарды алгандан кийин гана окуу процессине жиберилет да. Бул аябай мындай катуу тартипте сакталган, көзөмөлдө турат. Бул жерде жалаң биздин мугалимдерби же чет өлкөдөн да чакырылган мугалимдер иштешеби? Албетте, мында ошол кесип боюнча чет өлкөлүк мугалимдер да чакырылган. Бул атайын ошол вуздар, факультеттер келишим түзүшүп, ошондой лекторлорду ошол атайын специалисттер боюнча чакырышып лекция окутушат да. Мындайлар бар. Эми сиздерге албетте могул биринчи суроом боюнча жазуу түрүндө жооп берсеңиз, анан сунуш катары айтат элем, негизи ушул биздин медициналык окуу жайлардагы билим берүү сапатын текшерип, кайрадан лицензияда көрсөтүлгөн ошол стандарттарга жооп берүү маселесин дагы карап чыксаңыздар, мугалимдердин ушул жалпы студенттердин дагы мугалимдердин англис тилин билүүсү көбүнчөсү мындай күмөн жаратат деген коомдо ушундай сөздөр бар да. Ошондуктан ушул жагындагы сөзсүз түрдө карап чыгып, бир жылдык тилди үйрөнүү, профилдик даярдоо курстарын дагы карап чыксаңыздар. Себеби бизде келген студенттердин көпчүлүгү англис тилин жакшы билбейт, экинчиден орус тилин, кыргыз тилин айтпай эле коелу. Ушундай 5 жыл окуп бизде жашаш үчүн тил маселесин дагы ушул сөзсүз карап чыксаңыздар деген сунуш берет элем. Андан сырткары ушул биздин мына азыркы акыркы окуяларды эске алганда коомдо бат адаптация болуш үчүн дагы ушундай тил маселесин дагы өзгөчө маани берсеңиздер деген сунуш айтат элем да. Ошол, рахмат. Суроом жок. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн депутат Жылдыз Талайбек кызында. Рахмат. Мен дагы Бахридин Валиевич буга чейин дагы агентстволор боюнча суроо берди, частное агентство, да, которое по трудоустройству наших граждан за границей. Ошондо вот сиз өзүңүз дагы айтып калдыңыз, что в Инстаграме реклама жүрүп атат да, в Инстаграме, в социальных сетях, то, что о трудоустройстве. Анан кийин ошонун бирөөсүндө, я вот только недавно көчө эле көрдүм да, Израильге деп жүрөт, бир айда $3000 зарплата беребиз, билетин, визасын биз төлөп беребиз депчи, ишке чакырып биздин жарандарды. Это реклама в социальных сетях. Ошо боюнча, ошо рекламаларды бардык силер текшере аласыңарбы? Насколько это действительно? Жылдыз Талайбековна, саламатсызбы? Сиз айткан боюнча реклама Израиль боюнча айтып кетем сразу эле. Израиль боюнча биз Кыргызстан такыр иштебейбиз. Бирок биз билебиз маалымат боюнча Өзбекстан жарандары Израильде бар иштешет. Айлыктар сиз айткандай 3000ден, бирок акыркы бизде Израиль менен такыр келишимдер жок. Ал эми сиз айтып аткан байма-бай чыгып аткан рекламалар боюнча, Instagram, Facebook чыгып аткан рекламалар боюнча биз ал жумушту алып бара албайт экенбиз. Биз болгону биздин жарандарга биздин өзүбүздүн официальный мигрант KG сайтында айтып атабыз. Кетери астында биринчи кезекте силер биздин сайтка кирип туруп, ошол жерде бизде 170 фирма болсо, частный агентство занятости, ар биринин телефондору, ар биринин даректери бар. Ошолорду карап туруп, тизмегинде болгон болсо, анда коркпостон алар менен жумушка кетсеңер болот деп биз ар жактан ушуларды айтып атабыз. Ар жактан болгондо каяктан? Себеби дегенде вот в социальных сетях, да, вашей рекламы нету. То есть биздин жарандар кимге ишенет, кимге ишенбейт тоже билбейт да. Сиздер соц тармактардан, ошол эле Instagram, ошол эле Facebooktан
Неге реклама бербейсиңер? Мына мо агентстволорго ишенгиле, ушулар менен барсаңар болот. Рейтинги да, сиздер айтып атасыздар, биз мониторинг жүргүзөбүз, рейтинг кылабыз деп. Ошо рейтинг боюнча себеби дегенде, в силу настоящего времени, да, как пользователь Инстаграма и Фейсбука, я скажу, что я вашу рекламу нигде не видела. Дилас Ладыковна, я с вами абсолютно не согласен. На сегодняшний день, я только что, еще раз повторюсь, в прошлом году посещение нашего сайта было, если 250 тысяч человек, в этом году только за 4 месяца уже привалило 249 тысяч. Ну, вы же понимаете, что 240 тысяч это очень мало, да? Өзүңүздөр айттыңар, на сегодняшний день в Российской Федерации 411 000. До этого было больше миллиона наших мигрантов, да? Это, я вам скажу, это какая-то 10% всего. Если только Россия менен салыштырсак мигранттарды туурабы, это же очень маленькая посещаемость. Может, вы еще раз подумаете моменты о том, чтобы разместить ваши рекламы в других местах, потому что сайты, да, раньше работали, я с вами согласна, но сейчас больше социальные сети, да, распространены. Давайте дадим рекламу, мамда агентстволар бар, могу ишенгиле, менен баргыла деп. Потому что если я вижу Израильды, мен көрсөм, значит, башкалардын баары эле көрүп атат да, туурабы? Давайте более активныйраак кылып эле мындай эме кылбайлыкпы, социальный сеттерге чыгаралык. Буларга ишенгиле, буларга ишенбегиле, там, с этими работайте, можете с ними поехать. Дилславик, можно я дополню? Действительно, сейчас я с вами согласен. У нас в Инстаграм баракча бар. Там более 50 тысяч подписчиков. Мы ежедневно в эти Инстаграм баракчага чыгарып атабыз маалыматтардын баарын. Андан тышкары бизде Фейсбукта бар биздин каналыбыз, ал жака чыгарып атабыз. В последнее время мы сейчас центральным телевидением выпускать начали ролики именно по безопасной легальной миграции. Помимо этого, с прошлого года осени, вот завтра даже планируем уже выехать уже в Баткен, по всем областным центрам, регионам выезжают наши сотрудники, объясняя нашим гражданам о безопасной легальной миграции. Там же вместе с частным агентством занятости мы организовываем ярмарку вакансий, чтобы наше население знало, с кем работать и как быть. Тем не менее, частное агентство занятости во время этих мероприятий объясняет, что есть такие агентства, которые выходят на этих инстаграмах, страничках на Фейсбуке, которым не стоит верить. Также я вот скажу, вот в Мигрант KG у нас четкий есть список, перечень всех частных агентств занятости, которые работают легально на нашей территории, на территории Кыргызской Республики. Хорошо, спасибо. У меня вот тогда следующий вопрос по детям мигрантов. Вы с детьми мигрантов какие-нибудь работы проводите? Потому что я хочу сказать, что вот я была на одном круглом столе, неправительственная организация чакырганда, но ошондо я такую вещь услышала, которую, мне лично неприятно стало, когда они сказали, дети мигрантов – это потенциальные будущие мигранты. Деп. Вы какие-нибудь работы ведете по детям с мигрантами? Да, у нас работа, конечно, ведется. У нас есть специальный департамент, который занимается вопросами детей. Кандай жумуштарды жүргүзөсүздөр? Себеби дегенде, если неправительственный организациялар дети мигрантов это потенциальные будущие мигранты десе, биз алардын келечегине уже кандайдыр бир точка коюп коет атпайбызбы? Мы им даем вот это ваше будущее, вы пойдете депчи. Алар деле, я думаю, какие-то опрос кылган, ошондон ушундай выводка келген да. Бул мигранттар балдарын калтырып кеткенде, мисалы, сиздер деле жакшы билесиздер, жакын туугандарына же башка туугандарына калтырып, мисалы, нотариус аркылуу дагы доверенностьтарды тыштап кеткен учурлар бар. Булардын документациясы жана башка кароолор боюнча. Бизге бул жагынан биздин жергиликтүү бийлик дагы жумуштарды алып барышат, мисалы. Билим берүү тармагында көбүнчө мектептерде болуп атпайбы? Бизге атайын методикалык усулдук көрсөтмөлөр иштелип чыккан, соцпедагогдор мектептерде ошо мигрант балдары менен үйүнө барып, жана сиз айткандай, ата-энелери менен таяталарына таштайт, туугандарына таштайт, тайенелерине таштайт, ошол балдар менен тыгыз иш жүргүзүшөт. Ооба, кээде көпчүлүк учурда ошол баягы
бирөөнүн баласы деп эркелетип баккан балдар көп тартипти бузгандыктан бизде соц педагогдор менен психологдор мектеп аймагында көп иштерди жүргүзүп атышат. Атайын методикалык пособиялар чыгарылган, ата энелерин менен барып тыгыз ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, мектептен тарбия иштерин жүргүзөт. Мына ошондой иш чаралар жүрүп атат ошо мигранттын балдары. Сиз психолог деп калдыңыз. Соцпедагог менен психолог. Да, соцпедагог менен психолог. Ну, у меня такой вопрос. У нас Бишкек шаарында өзүндө бардык мектептерде психолог жок. А айылда психологдор кайдан чыгып атат? Себеби дегенде мен бул вопросту уже көтөргөм, да? Именно относительно вот психологов, чтобы они работали с детьми мигрантов, үйүндө зордук зомбулук болгон үй бүлөлөр менен иштесин депчи. Ошондо айтышкан айыл жергесинде именно в регионах, да, что у нас нету психологов. Азыр психолог жок, ооба, соцпедагогду даярдоо боюнча бизде университеттерде иш жүрүп атат. Мына 1-2 жылдан кийин психологдор да бүтүп баштайт, анан соцпедагогдор да бүтүп баштайт да. Ошо менен акырындык менен айыл жергесиндегилер, мектептегилер дайым болобу деп ойлоп атам да. Шаар ичинде бар психологдор, соцпедагогдор бар, атайын ошол факультетти бүткөн специалисттер. А могу эме боюнча, квота боюнча сурагым келип атат да. Вот, ну эми жай келатат, сезон лагерей. Мигранттын балдарына квоталар барбы? Атайын ошо барып эс алып келгенге. Уруксат берсеңиз, бул квоталар боюнча мен айтып кетейин. Быйылкы жылга биз 500 балага пландаштырып атабыз. Аз камсыз болгон жана жетим ушундай балдарга теметкенге. Жыл сайын алтын балалыкка бул программаны биз ишке ашырабыз. Быйылкы жылга да 500 адамды биз пландаштырып атабыз. Анан жанагы биринчи суроо боюнча да бир толуктап кетейин. Кандай иштерди жүргүзүп атабыз дегенде, бизде мисалы территориальный органдарыбыз бар, ар бир райондо бирден сотрудник отурат именно ошо балдар боюнча. Алар ошол жергиликтүү айыл өкмөттөр менен, Министерство образования менен жана тышкы иштердин жана ИДН деп коебуз. Ошолор менен чогуу жумуштарды именно ошол направлениеде жумуштарды алып барышат. Ар бир райондо ошо бирден жетекчибиз, бирден адистер бар. Балдар менен иштейт, да? Балдар менен иштеген. Ошондо дагы биз когда мигранттар менен жолуккандачы, ошо алтын балалыкка квота сурашканда не только дети, которые здесь находятся, дети мигрантов, но и дети мигрантов, которые находятся в миграции со своими родителями, да? Ошолорго да квота кылып бергилечи, биз балдарыбызды жөнөтөлүк, Кыргызстанга барып эс алып келишсин, көрүшсүн дегенчи, ошо жагын дагы карап коесуздарбы деген сураныч. Талабек, сиз билет болушуңуз керек. 2 жыл мурун биз алтын балалыкка уюштуруп, мисалы 100 баланы мисалы Россия Федерациясынан алып келгенбиз. Анда быйыл дагы эметкенге бизде ошондой пока мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Муну биздин гана министрлик чече албайт. Сиз жакшы билесиз. Алтын балалык Министерство образования карайт. Министерство здравоохранения карайт. Ошолор менен биргеликте өкмөткө эгер тапшырып, өкмөттөн сунуш болсо, биз албетте кече жакында эле бул жакта да бир совещание болуп өттү. Казакстанда Алматы шаарынан диаспоралар келип чогулуп, алар да ушул маселени көтөрүп атышат. Негизи бизге ошондой поручение болуп түшсө, биз муну колдогонго даярбыз. Бирок биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүк чектелүү. Мен жана айтып кеттим, биз Кыргызстандагы ушул жердеги инвалид жана аз камсыз болгон жетим балдарга, ошолорго 500 балага биз ошого чамабыз жетип атат. Өкмөттөн колдоо болсо, биз берки алтын балалыкка чет өлкөдө мигранттардын балдарын алып келгенге уюштурууга даярбыз. Хорошо, ну, я думаю, это хорошая традиция, да, ее надо повторить. Давайте чогуу. Ошону колдоп берсеңиздер, алтын балалык ошону колдоп турса эле жакшы болмок. Жылына хотя бы 100 баланы алып келип турсак. Хорошо, рахмат. Кийинки суроо эме боюнча болуп атат да. Вот чет элдик студенттер бизде иштешти го, вот доставка еды, Глова, да, при нарушении правил дорожного движения, как вы их штрафуете? Азыр чет элдик студенттер боюнча сөз болду, да? То, что они работают в сфере доставки, таксиде. При нарушении, вот именно вот Глова доставка боюнча, они же на мотоциклах разъезжают. Ошолор правила дорожного движения бусканда, аларга кандай жазаны көрүп атасыздар?
Бул боюнча глоо боюнча айтып кете турган болсок, өзүңүздөр масала. Я сейчас вас перебью ненадолго. Себеби дегенде, я была свидетелем того, что чет элдик студент гловада доставкада иштеп, и я просто в него чуть не врезалась. Он на красный передо мной өтүп кетти, да? Без номеров, без ничего. И я не знаю, вот тоже как бы себя застраховать, и их застраховать. Ошолорго кандай жаза көрөсүздөр? Рахмат, Жылдыз Талабековна, бул боюнча деген азыр айтылып кетти. Булар деген доставкада өз негизи иштебеш керек. Биздикке келген студенттер каким-то образом ошол Глова же башка деген Яндекстерге кирип алып деген ушундай кызмат көрсөтүп жүрүптүр. Бул факттар боюнча биз барып, окуу жайларына барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошолордун деген доставка кылып, мыйзамсыз доставка кылып жүргөндөр боюнча баарын деген аракеттерин токтоттук. Жана скутер айдап жүргөндөр боюнча скутерлерге, кичке скутерлерге отдельно деген айдоочу көлүктүн кереги жок болгондуктан алар жокко убакта тартылбай калган. Азыркы кезде мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип, ошо скутер айдагандардан жокко тартуу боюнча мыйзам долбоорун даярдап жатабыз. Бирок сиз айтып кеткендей, булар такси, ошо доставкада, кафелерде азыркы кезде иштегенге өз негизинен укуктары жок. Булардын келгендердин көпчүлүгү шейин секторге, бизге куруучулуктарга, сфераларга келген чет өлкөлүк жарандар. Рахмат. То есть азыр сиз толугу менен айта аласыз, что Гловада, таксиде чет өлкөлүк студенттер жок, туурабы? Бардыгы чыгышты. Или дагы эле иштеп атышабы? Жок, аларга биз баарына барып бөгөт койдук. Ошондуктан силер азыркы убакта көчөдөн деген алар экиден отуруп алып скутер менен Гловада иштегендерди көрбөй калган себептери биздин кызматкерлер барып, баарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келди. Алар өздөрүнүн атынан эмес, кандайдыр бир себептерден биздин жарандарга алынган уруксат кагаздар менен иштеп жүргөн экен. Булардын баарын тактап, ошол чет өлкөлүк жарандарга штрафтарды салып, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Алар деген уруксат кагаздарын алыш керек да, биринчи квота менен келиш керек айтылып кетти. Бул жерде миграция министрлигинин өз соответствующий кагаздарды алып, медицинский справкаларды алып гана ушундай тамак ташыган жерлерде иштегенге укугу болуш керек. А в случае, если они будут дальше продолжать работать, то что их ждет? Жанагы айтылып кеткендей, булар деген мыйзамдар булса, биз аларды штраф салабыз, андан кийин соттун чечими менен келген мамлекеттен чыгарып жиберебиз. Вот недавно да окуя болду да, өзүңүздөр билесиздер, чет элдик студенттердин жатаканасынын жанында болгон окуя боюнча суроо болуп атат да. Бул окуя эмнеден башталды, эмнеден чыкты, анан кийин массово кетип атышат деп дагы новостиде жүрдү, жаңылыктардачы. Ошондо канча жаран азыркы учурда чыгып кетти? Урматтуу Жылдыз Талабековна, бул окуянын башталышы негизинен түн ичинде саат 2ден кийин ошол чет өлкөлүк жарандар кыска айтыңыз, баардыгыбыз окуганбыз ал маалыматты. Жүргөн жеринен биздин жарандар тийишип кол салган. Алар качып кирип деген хостелге киргенден кийин биздин жарандар 4 жаран кирип ошол жерде жарандар сабап деген талкылап акчаларын алып баштаганда каршылык көргөзүп, алардын бирөөсүн кармап сабап коюшкан. Ушул факт келип чыккан. Азыркы учурда канча чет элдик студент чыгып кетти? Азыркы кезде биздин маалыматты пограничный службадан алынган маалыматына караганда 4000 студенттер бул чыгып бараткан себеби булардын жыл аяктап окуулар бүттү да, булар каникулга кетиш керек. Каникул вот каникул болуш керек. Окуунун бүткөндөрдү дагы ошол жактан деген өзү онлайн режимге өтүп туруп дипломдорун беришет экен. Айтып кеткендей, Пакистан мамлекети жарандарын өздөрү самолеттор жөнөтүп бекер алып баратат, ошону сенен кетип атат. Но кайра андан сырткы башка жарандар деле биздин мамлекетке Пакистан жарандары, Индия, Бангладештардар кайрадан келип башташты, келип атышат деген. Азыр абал туруктуу, биз баарына түшүндүрүп атабыз, коркпой, эчтекеден эметпей иштегиле, биз коопсуздукка толук камсыз кылып беребиз деп айтып атабыз. Рахмат. Рахмат. Рахмат, Нурбек Такабаевич. Доставщиктер, силердин ишиңердин жыйынтыгында эмес, митингден коркуп эле ошондон кийин чыкпай атышат азыр ишке алар. Жатышат, мотоциклин бекитип алып. Алар эртеге чыгат, ошолорго иштеңиздер алардын үстүнөн. Так, жыйынтыктоого келип калдык, урматтуу депутаттар. Кыска суроо үчүн сөз депутат Алиев Медербек Кубановичте. Рахмат, Улуксул Букарович. Айсары Апчем менен Жылыс карындашым шунчалык суроолорду түшүнүктүү, маңыздуу беришти, менде суроолор деле калбай калды. Рахмат. Айсулу Дулутбековна, мен фракциянын жыйынына
даярдык көрүү боюнча айтып койгом келет. Биздин ушу миграция министрлиги кагаздарды толук берген эмес. Мисал үчүн, чет элдик жарандардын канча жаранга уруксат берилгени айтылган, кайсы өлкөдөн, кайсы тармакка могул бизге жиберген кагазда ал жооптор жок. Негизи бардыгыбыз билгенде, мына бул 18-inde болгон окуя бүт бардык биздин ушул министрликтерге коңгуроо болуш керек. Мыйзамсыз Кыргызстанда иштеген жарандар боюнча ишти жолго салуу керек экендиги так көрүнүп калды. Ошол эле учурда чек ара кызматы, миграция министрлиги, МВД, билим берүү министрлиги, салык кызматынын ортосунда координация жок экендиги көрүнүп атат. Мына миграция министрлиги, мен билбейм канча студент бар экендигин. Муратбек Усунакович болсо так тоже ар бир неме боюнча дагы билбейт. Канча кызматкер бар, канча студенттер бар. Уже айттыңыздар, мен муну азыр жалпылап айттым. Экинчи бизде бир чоң маселе бар, бул бүгүнкү күндө курулуш тармагын толук түрдө өзгөчө жеке тармакта Өзбекстандан келген курушчулар иштеп атышат. Аларга бирөө уруксат берип атабы? Бакыт мырза. Алардын уруксаты мен билгенден жок. Мына ошол жана 10.000 кишиге, 15.000 кишиге берген уруксатыңарда алардын саны барбы, жокпу? Бар экендигине мен күмөнүм бар да. Себеби силер толук жазбагандыктан азыр мен айта албайм. Чек ара кызматы Өзбекстандын жарандары канча өткөндүгүн, канча чыккандыгын маалыматын жалпылап эле албаса, алар канча жүргөнүнөн бери билбейт. Же билесиздерби? Уруксатпы? Саламатсыздарбы, урматтуу Зулбукарович, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары, чек ара кызматынан чек ара көзөмөлдөө башкы башкарманын башчысы полковник Жалбиев. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргызстанда бардык көзөмөл өткөрүү пункттарында тышкы миграцияны эсепке алуу бирдиктүү тутуму орнотулган. Ар бир чет элдик жарандар Кыргызстанга кирип атканда ошо тутумга киргизилет, кетип атканда да ошо тутум аркылуу кетишет. Бизде тиги киргенден баштап чыкканга чейин негизи саны болот. Мисалы, канча чет элдик жарандар Кыргызстанга кирди, канча чет элдик жарандар Кыргызстанга чыгып кетти. Ошо киргенден баштап чыкканга чейин негизи күн эсептесек болот, канча күн жүргөнчү. Эгер ар бир жарандардын негизи мыйзам боюнча киргенден кээ бирөөнө 5 күн, кээ бирөөнө 30 күн, 60 күн баягы регистрациясы жок жүрө алат деген мыйзамдар бар. Аларды биз бирок чек арадан кирип чыгып атканда биз аны көзөмөлдөбүз. Чет элдик жарандар боюнча, алыстан келген жарандар боюнча кандайдыр бир контроль болгону менен мен ушу кошуна мамлекеттер менен контроль жок экендигин бул так көрүнүп турат. Алардын киргенин билесиңер, киргенден кийин эмне иш кылып жүргөнүн эч ким билбейт. Алар эмне кылып атат? Конокко келдиби? Окуганы келдиби? Турист болуп келдиби? Же болбосо иш кылып жүрөбү? Мен ошон үчүн айттым, координация болуш керек. Так, салык кызматынан патент алып алып жүргөндөр болушу мүмкүн. Өзү бул маселе бизде 2-3 жылдан бери пайда болду деп ойлойм. Мурда мындай болгон эмес, студенттерден башка мындай чет элдик жарандардын массалык бизге кызматка келиши аз болчу. Азыр аябай көбөйгөнүнө байланыштуу Ички иштер министрлигинде өзүнчө бөлүм ачылыш керек деп ойлойм мен. Ушу миграция боюнча конкреттүү түрдө иштеген. Нурбек Такабаевич. Сиз айттыңыз, миграция жаатындагы милдеттерди ички иштер министрлигине кайра өткөрүп берүү тууралуу биздин урматтуу президент Садыр Нурбаевичтин тапшырмасы бар. Ошонун тапшырмасынын негизинде азыр биз өзүбүздүн жумуштарды даярдап, министрлик кабинетине жөнөттүк. Кийинки жумада министрлик кабинетинде миграция жаатындагы милдеттерди ички иштер министрлигине жүктөө боюнча маселе каралат. Эгерде ал маселе негизинде бизге жүктөлсө, биз ал милдеттерди аткарууга даярбыз. Рахмат. Бакыт мырза дагы ушул мына бизде аябай проекттерди утуп, кытайлык фирмалар иштеп атат да бул жердечи. Алтын кендеринде, жолдо ошол Кытайдан келген жумушчуларга уруксат бардыгына берилеби же берилбейби?
отургузулуптар албетте берилет бизге кайрылгандарга. Кытайдын жарандарына быйылкы жылка бир 3200 канча кишиге берилген. Көбүнчө келген проекттер сиз туура айттыңыз, булар өздөрүнүн жарандары менен акчаны тиги өздөрү бөлүп аткандан кийин булардын требованиясы ошондой болот, адистерин өздөрү алып келишет. Бизге маалыматты жибергенде ошолор так жазып койсоңуздар жакшы болмок да. Тармактар боюнча мына өзүңүздө бар экен, депутаттардын алдында ошол кагаздар жок. Кайсы өлкөдөн келди, канча киши келди, кайсыл кызматта уруксат берилди. Бул даярдыктын жоктугу. Экинчиси билим берүү министрлиги. Чет элдик студенттердин санын жазгандын ордуна эмнени жооп жазганын өздөрү да билбесе керек. Муратбек Сонакымович, сиз билесизби? Фракциянын жыйынына эмне жооп жибердиңиздер? Сизге берген информацияны өзүм окуп, өзүм түшүнгөн жокмун. Мен барганда специалисттерге менен сүйлөшөм. Мен үчүн мындай сиздерге кагазды берген. Чындыгында азыр бошобой калышып, мени барып кел деп өтүнүшкөндөн баан келген болчумун. Эртең менен эле бир сери окудум, бирок мунугу сиздерге берилген материалдар чындыгында эле ой талааны жазып коюптур. Мен барып толугу түрдө азыркы маселелер боюнча информацияны чогултуп сизге кайра берем. Рахмат. Себеби сиздин өзүңүздүн да түшүнбөгөнүңүз, мен да түшүнбөй ошону суроону берип аттым эле. Биздин улуттук коопсуздук кызматы жоопту жакшы бериптир, бирок биздин фракциянын жыйынына бир кишинин да келбегендиги Айсул Жолотбековна. Бул боюнча Камчыбек Кыдыршаевичке катты даярдайлы биз. Мындай болбойт. Коомчулукта ошол 18-нде болгон окуя аябай катуу талкуу алынып аткан маалда бул маселеге мындай көңүл бурулуп иштер болуш керек. Эмне иш болуп аткандыгы, кандай болуп аткандыгы мына кагазында бүт жазылып турат. Биз ушул миграция министрлигинен эмес, улуттук коопсуздук кызматынан кайсы мамлекеттен канча киши келгендигин маалыматты берип атышат. А силерде маалымат мындай жок, жалпы берип койгонсуңар. Ошондуктан бул кемчиликтердин бардыгын фракциянын чечимине киргизиңиздер. Экинчиси, мына мен коллегам туура айтып кетти, чет элдик студенттерге келген студенттер алар керек бизде. Бирок ошолорго кыргыз тилин окутуу жагы, же болбосо официалдуу орус тилин окутуу жагы да колго алыныш керек. Сыртка чыгуу боюнча эң маанилүү маселе биздикин жарандардын сыртта жүргөн жарандарыбыз бул жанагы түшүндүрүү иштери Бакыт Эсенбекович мектептерде түшүндүрүш керек. Жол жоболору, себеби мектепти бүтүп эле кетип атышат биздин жаштар азыр. Мамлекет, ушул министрлик мындан кийин ушул жумушка орноштурууну мамлекет колуна алса жакшы болмок. Ушул мамлекет колуна алып келишимдерди түзүп, мына түзүлүп атпайбы Англия менен, Европа өлкөлөрү менен, ошондой маселени Россия менен коюшубуз керек. Өзгөчө биздин жарандарыбыз Россияда көп, ошол жерде көп укук бузуулар болуп атат. Алардын укугун коргоо маселесин депутаттардын бардыгы коюп келет. Ушул маселеге көңүл буруш керек. Биз ушул өкүлчүлүктөрдү сырттагы то тышкы иштер министрлигине, то өзүнчө ушул миграцияга бере берип, биринен бирине өткөрө берип, эч ким түшүнбөй калды окшойт. Алар өздөрүнүн кайсы жерде экендигин. Ошол өкүлчүлүктөргө өзгөчө Россиядагы мына силерде бар. Ошол Россияда иштеп, жон тереси менен маселелерди сезген кишилерди кызматка алсаңар, ошол мигранттарга жеңил болмок. Бул жактан эчтекени билбеген, көрбөгөн адамды жиберип койсоңор, алар түшүнбөйт маселени. Ошол жерде жылдап иштеп, жогорку билими бар, кызматты катыра билгендер бар. Ошолордун ичинен издегиле, ушул 9 киши болсо дагы. 9 киши өтө аз. Официалдуу 400 миңден, официалдуу эмес, биз Россиянын өзүндө эле миллион деп атабыз. Эң сонун бир бүт Россиянын региондорунда өкүлчүлүк ачылган болчу мурда. Алардын баардыгы кыскартылып, азыр бир жерде болуп калды. Бул жагына көңүл буруш керек. Бул сунушту фракциянын чечимине киргизип коюуну мен силерге тапшырма катары кабыл алыңыздар. Так, негизинен бул маселени биз карап өттүк. Кыргызстан үчүн эмне ушул сырттан келген жумушчулардын мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин ушул аларды контролдоо боюнча кескин чаралар көрүнүш керек.
биз мыйзамдуу келген студенттер боюнча, мыйзамдуу кызмат иштеп аткан ишкерлер боюнча сөз жок, бирок мыйзамсыз жүргөндөрдүн санын өзгөчө ушул кошуна Бангладеш мамлекети, Индия, Пакистан 3 мамлекеттен келген жарандарга ушу бөгөт коюу боюнча ушулардын биздин кошуна мамлекеттер менен да сүйлөшүүнү жүргүзүш керек. Мен ойлойм, бул маселе чоң маселелердин бири. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Бүгүнкү жыйын биринчи маселе боюнча биз аяктадык. Биринчи маселе боюнча келгендер бошсуздар. Экинчи маселе боюнча депутаттар өзүнчө отуруп сүйлөшүп алалы биз жабык жыйында. Рахмат.